Бердиқожо Биназаров. Атасын тапқан депутат. Автор бұл китебинде азыркы глобалдашкан замандағы эл жакшысы аталган депутаттардын дарегине көбүрөөк токтолуп, атасы жок өскөн баланын өмүр жолун жана бала атанын жүзү экенине басым жасаган. Бұл китептеги окуя турмуш сабагынан алынып, көпчүлүктүн көңүлүнүн тереңинен орун алышында шек жок. Мезгилдин агымына жараша жашоо, турмуш өз нугунда өзгөрүлгөнүн эске алып, окурманга сабак боло турган окуяларды курч сөздөр менен камтыган. Таалим тарбиясы бар бул китеп окурмандарды кайдыгер калтырбайт. Биринчи аудио бөлүм. 2002 жылдын күз мезгили. Бактар саргайып, быйылкы жылдагы сапарыбыз карыды деген сеп, батыштан соккон шамалга ыргалып, жаш кези менен коштошуп, аскерге жигитин узатып жаткан селкидей баам салган кишиге белги берген сеп, айлананын шаңдуулугун бузуп турду. Бирок жай мезгилинин какаары али күчүндө. Бейшен карыя алыскы тоолуу айылдан атайын шаарга келип, 2 күндөн бери жогорку кеңештин эшигин сагаалап, өз канынан жаралган баласына жолуга албай ичинен эзилеп, бир саамга өткөндө эстеди. Эч ойлогон эмес. Өзүнүн канынан Айнагүл төрөгөн бала минтип элге алынып, чоң кызматта иштейт деп. 2 ай илгери укту. Эркинбектин жогорку кеңеште депутат болуп иштеп жатканын, 3 жолу келип жолугуп кетүүгө аракет кылды. Бирок ага адамдык сапаты жол бербеди. Анткени буга чейин баланын кантип чоңойгонун, кантип бойго жеткенин, кантип окуганын сурап койбогону, кандайдыр бир деңгээлде аны артка тартып турду. Акыры болгон күчүн жыйып шаарга келип алып, эми өз азабын өзү тартып, өз канынан жаралган баласы Эркинбекке жолугууга ички дүйнөсүнүн күчү жетпей, уулу иштеген жерди сагаалап, ага жолуга албай жүргөнүн өзүнөн башка эч ким билбейт. Ал турсун Эркинбек баласы экенин али жан адамга айта элек. Ким ойлоптур? Ошол кездеги ичтеги баланын ментеп абройлуу кызматта иштеп калат деп. Бир кезде баланын энеси Айнагүл бейчер иштеген жерди кудум өзүндөй болуп сагаалап, сенден боюмда бар деп айта албай жүргөн кезде кантип эсинен чыгарат. Учуру келип, Айнагүл кысынып жатып, араң дегенди айтпады беле. Боюмдагы бала сенден деп. Ошондо бейшен так секирип, жанына жакын жуутпай койгонун кантип унутат. Ар нерсенин жооп берчү кези келет дегендей, минтип ал кездеги кетирген күнөөсүнүн дагы жооп берчү учуру келип, бир учурдагы жаш келиндин кейпин кийип, анын ордуна өзү эшик сагаалап, кысынып турганы убакыттын адилеттиги эме эмне? Калы салып караган кишиге. Бейшен карыянын 2 күндөн бери жогорку кеңештин алдында жүргөнүнө баам салган, жашы улгайып калган Сагипа Имановна байкап, атайын жанына келип суроо менен кайрылды. Аксакал, сизге ким керек эле? Мен сизди жолуга албай жүргөн кишиңизге жолуктуруп коеюн, деди Сыпа кайрылып. Жылдыз жанган, ажарлуу аял затын Бейшен бир кездеги өзү теңине албай койгон Айнагүлгө окшоштуруп жиберди. Ал турсун ичинен таң калганга дагы үлгүрдү. Ушундай дагы окшоштуктар болот экен деп. Маңдайы жарык аял затынын кам көрүп сүйлөгөн сөзүнөн Бейшен азыраак эреркеп кетти да, бирок сыр бербегенге аракеттенип, бир азга берилген суроону жоопсуз калтырып, анан өзүн колго алып, алиги Эркинбек деген депутат керек эле, деди. Эркинбектин атын айтканда үнү дирилдеп, каргылданып дагы кетти. Сагипа бир нерседен шек алганга үлгүрдү. Анткени Бейшен карыянын кыймыл аракети, сүйлөгөн сөзү шектенгенге түрткү берди. Бул жерде Эркинбек аттуудан 3 депутат бар. Фамилиясын айтсаңыз. Так берилген суроого жооп берүү Бейшен үчүн эмне деген азап экенин Сагипа билген жок. Бир саамга үн катпай туруп, "Кап, атың өчкүр эсинден чыгып кетпедиби?" деп кутулган болду Бейшен. Сагипа жардам берүүгө дилгирлигин билгизип, "Жүрүңүз мен менен. Балким сүрөтүн көргүзө аларсыз", деп Бейшендин жупуну кийинген кийимине көз жүгүртүп алып, дароо жашоосунун начар экенине баам салды. Бейшен карыя Сагипанын артынан басып келе жатып, эмнегедир сүрдөгөнүнөн буттары чалыштап, ичкери киргенге дети чаппай турду. Бирок айласы жок гана мугалимди ээрчиген баладай уялыңкы алдыга кадам таштап, жогорку кеңештин астанасын аттады, бисмилланы айтып. Сыртынан көрүп эле сүрдөп жаткан элеттик карыя ичкери киргенде такыр эле сүрдөп, денесин майда калтырак басып кетти. Сагипа дуалдын бетинде илинип турган депутаттардын сүрөттөрүнүн жанына ээрчитип келип, колу менен көргөздү.
Аксакалы, бул жерден караңыз, сиз кимисине жолугат элеңиз, деп депутаттардын сүрөтүн көргөздү. Бейшен 3-чү катардагы Эркинбектин сүрөтүн көргөндө өзүнө жолугуп жаткансып сүрдөгөндөн үнү чыкпай калды. Акырын сөөмөй менен көргөздү да үнүн жай чыгарып, мага бул депутат керек эле, деди. Ошол жерден Эркинбектин фамилиясы гана жазылуу экенин даана байкады. Ал эми башка депутаттардын атасынын аты кошо жазылганына баам салып, чукул жерден ойлонгонго дагы үлгүрдү. Эгер мен учурунда Айнагүлгө үйлөнүп койгондо, менин атым жазылып турат эле го бул жерде, деп чоң бакыттан куру калган кишидей күч менен үшкүрүнүп жиберди. Бул үшкүрүктүн артында эмне деген өкүнүч, эмне деген кечирилгис күнөө, эмне деген санаа жатканын Сагыйпа дагы тымызын байкады. Айткандай, Сагыйпа көп жылдан бери чоң кызматтарда иштеп жүрүп, адамдын ойлогон оюн алдын ала билген дагы өнөрү бар болчу. Андан дагы Эркинбек бир жолу айткан, ичип олтуруп, мен ата тарбиясын көрбөй өстүм. Жок дегенде атамдын жүзүн көрүп койсом арманым жок эле, деп Сагыйпа күтүүсүз жерден Бейшенге суроо менен кайрылды. Эмне сиз Эркинбектин атасы болосузбу? Деп бул берилген суроону укканда уурусун карматкан кишидей Бейшен катуу чочуп кетти да үнүн өктөм чыгарып, жок, аны сага ким айтты? Деп сурап жибергенин өзү дагы таңазар албай калды. Ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат дегендей, Бейшен карыянын бул жосуну дагы бир жолу Сагыйпа Имановнаны шектентип койду. Сагыйпа жай гана, мен жөн эле сурап койдум, байкадыңызбы, Эркинбектин атасынын аты жазылбаганын. Бул Эркинбектин атасы жок өскөнүнөн белги берип турбайбы? Эгер Эркинбек ата тарбиясына канганда, анда президент болот беле. Эмне болгон күндө дагы балага атанын тарбиясынан өткөн тарбияны эч ким бере албайт эмеспи? Деп абдан жүйөлүү, жана Бейшен карыянын ички жарасын козгогон сөздү нак учурун келтирип айтып алды. Таяктын уусунан дагы сөздүн уусу кандай таасир берет? Бейшен карыя али уулуна жолуга электеле бейтаныш аял затынын таамай айткан сөзүнө араң туруштук берип, басынганынан жер карап, жаш баладай сөз таба албай уялып кетти. Бети кызарып, Сагыйпаны тик карай албай, башын жерге салып, ичинен эзилип туттугуп турду. Сагыйпа ыңгайсыз абалда калган карыянын бул көрүнүшүнө боору ордубу, же анын бир кезде кетирген күнөөсүн кечиргенге аракет кылдыбы, үнүн жай чыгарып, аксакал, сиз макул көрсөңүз 2 күндөн кийин келиңиз. Азыр Эркинбек командировкада. Мен сизге ал кишинин телефон номерин берейин. Өзү менен байланышып, анан жолуксаңыз сизге алдаганча ыңгайлуу болот, деди. Бейшендин ички оюн окуп билгенсип, Бейшен уурусун карматкан адамдай үнсүз башын гана ийкеп жооп берди да, Сагыйпа жазып берген телефон номерди алганча шашты. Бул булганыштын жана кетирген күнөөнүн кесепети экенин жашырганга эч негиз жок эле. Айткандай, Сагыйпа буга чейин эмне деген гана жүзү кара, бети жок адамдар менен жолугуп, алардын кандай жол менен ырыскы таап жашап жаткандарын 5 колундай билген үчүн, бул жолу дагы Бейшендин кетирген күнөөлөрүн айттырбай билип, атайын Эркинбекке башка жол менен жолуксун деп, тигини жолго салууну ойлогон болчу. Бейшен Сагыйпанын жасаган мамилесине көңүлү толуп, анын жасаган ишине ыраазы болуп, бул жерден кетип калууну 1000 мертебе тилеп турду. Ансыз деле өзү бул жерге батпай кеткен болчу. Ооба, өзүнүн орду мындай жер эмес экенин алгач келгенде эле сезген. Кош кат рахматын айтып, Бейшен сыртка чыгып баратканда, Сагыйпа аны жаман көз менен карап, чыгып кеткенге чейин узата көзүн албай тиктеп турду да, качан тигинин карааны көрүнбөй калганда ичинен, акмак, кайсы бети чыдап келди деп кобуранып алды. Бир чети аны кетирип жибергенине ичинен ыраазы болду да, кадамын кыска таштап, 2-чи кабатка көтөрүлүп чыгып, Эркинбектин кабинетине баш бакты. 1956 жыл, жаз мезгили, тактап айтканда апрель айынын 8-и. Айнагүл бул күнү адатынча өзүнө жарашыктуу кызыл көйнөгүн кийип, көчө бойлоп ишине келе жатты. Аңгыча эле алдынан орто бойлуу, кара торусунан келген, аскер кийимин кийген, чачы кыска кесилген жаш жигит алдын туруп, «Чоң кыз, кандайсыз?» деп учурашып калды. Ал кезде армиядан келген балдар көзгө кандай сүйкүмдүү көрүнчү эле. Бейшен дагы Айнагүлдүн көзүнө ушундай бир сулуу жана сүйкүмдүү көрүнүп кетти. Андан дагы Бейшендин кыска тегизделген чачы, таза жана жарашыктуу кийген кийими көркүнө көрк кошуп,
Айнагүлдүн көңүлүнө жага түшкөнүн тана албайт болчу. Адам баласы ар качандан бир качан сулуулукка жана кооздукка алданып келгени жаратылыштын жазылбаган мыйзам экенин жашырып болбойт эмеспи? Айнагүл дагы бул жерден бейшендин адамдык сапатына эмес, анын жарашыктуу кийген кийимине жана сырт келбетине азгырыла түшкөнүн тана албайт эле. Ал турсун көзүнө бейшен ушундай бир эңсеп таппай жүргөн адамындай туюлуп, жагымдуу жылмайганга түрткү берди. Берилген суроого Айнагүл жооп бергенге шашылбай, бир азга тиктеп туруп, «Жакшы, өзүңүз кызматыңызды кандай өтөп келдиңиз?» деп сурап дагы жиберди. Алиге бейтааныш бала менен сүйлөшүүнүн жолу кылып, бейшен кыбагы ачык шар жооп берди. «Рахмат, аскердик кызматты ойдогодай өтөп келдик. Эми элге кызмат кылыш керек», деди сөз улап. 2 жыл аял заты менен сүйлөшпөгөнгө эмнегедир бейшен сөзмөр дагы болуп, андан дагы тапан сынып сүйлөп, Айнагүлдү күлдүргөнгө дагы үлгүрдү. Жаш кыздын булактын таза үнүндөй шыңгыр күлкүсү кулакка жагымдуу үнү бейшендин ички дүйнөсүнө бүлүк салып, жүрөгүн туйлатты. Ан сайын сөздүн гүлүн тандап сүйлөп, Айнагүлдү шынарлай басып, ишине чейин узатып келди да, «Кап болбосоңуз, кечинде сизге жолуксам болобу?» деди үнүн жапсы чыгарып. 8 классты бүтүп, 2 айлык курстан окуп келип, башкарманын катчысы болуп иштеп жаткан Айнагүл кабагы салыңкы. «Жок, сиз эми мага жолукпай деле койсоңуз болот. Мен али жашмын. Экинчиден, башкарма жана чогуу иштешкендер сиз менен жолугуп жүргөнүмдү көрүшсө, көңүлдөрүн алып калышат го. Андан дагы мен бул ишке жаңы эле келип иштеп баштадым. Кыскасы калган сөздү өзүңүз түшүнгөн чыгарсыз», деди бейшендин оюна каршы экенин билгизип. Бирок бейшен өз оюнан кайткан жок. Ал турсун көптөгөн аракеттердин арты менен аз күн өтпөй бригадирдин жардамчысы болуп ишке орношту. Аскерге кеткенге чейин 6 айлык бухгалтердин окуусун бүтүрүп, аз убакыт болсо да колхоздо иштеген. Кетерде башкарма айткан, аскерден келгенге чейин кызмат ордуң сакталып турат деп. Баарынан дагы айчырайлуу кыздын колхоздун конторасында иштеп калганы бейшенди ишке тартканын өзү да тана албайт болчу. Эгер Айнагүлгө жолукпаганда шаарга барып иштейт беле, ким билет. Бул да болсо буйрук эмей. Арадан 1 айга чукул убакыт өтпөй, бейшен кызматынан көтөрүлүп, бухгалтер болуп иштеп калды. Анын дагы себеби бар. Мурунку бухгалтер ичкиликти көп ичкендиктен жогору жактан келген текшерүүчүлөрдүн эсептөөсү боюнча карыздар болуп калып, оңдой берди болуп, анын ордуна бейшен иштеп, абройлуу кызматтын столун кучактап олтуруп калууга үлгүрдү. Аш десе ашка, иш десе ишке тойбой турган бейшен анткени менен ишине так болуп, битин таштап ишке киришти. Бул эми ишеничти актоонун жана Айнагүлдүн көзүнө көрүнүүнүн бир учуру болчу. Күнгө жума. Бул күнү көпчүлүк үчүн иш күн кыска жана аптанын аяккы күнү болуп, жумушчулар үйлөрүнө эрте кетип калган. Башкарма Айнагүлгө иш тапшырып, бүгүн бүтүрүп кет деп катуу дайындаган үчүн кечки күнгө чейин иш ордунан жылган жок. Бул күн бейшен үчүн асмандан издегени жерден табылгандай эле болду. Анткени менен күн жылуу, кечки таза аба адамдын көңүлүн көтөрүп, тынчтык өз өкүмүн жүргүзүп турду. Айнагүл ишти бүтүрүп жаңы гана контордон чыкканда, кайдан жайдан бейшен аңдып тургансып пайда болду да, катар басып, «Айнагүл, мен сени жаратан бери күтүп отурдум. Деги ишиң бүттүбү?» деди жасакерленип. Айнагүл жактырбаганын билгизбегенге аракет кылып, «Ооба, ошол ишти эртең менен эрте келип деле бүтүрсөм болмок, кеч калбай. Бирок аны башкарма түшүнгөн жок. Негизи мага башкарманын шашмалыгы жакпайт. Шашмалык мүнөздүн ишке тоскоолу көп тиерин ушул жерде иштеп баштаганы байкадым», деп Айнагүл темадан сырт сөздүн учун айтып, түшүнөр деген таисте бейшенди сын көз менен карады. Бирок бүт титин Айнагүлдүн бир гана жери ээлеп алган бейшенге айтылган сөздүн мааниси жеткен жок. Бейшен учурун келтирип, «Айнагүл, макул көрсөң, мен сени конокко чакырып келдим эле. Убактыңды бөлүп, үй жакка тие кетчи. Сен үчүн атайын тасмал даярдаган элем. Коркпо, экөөбүздөн башка эч ким деле болбойт. Кап, сен дагы ишиңден кеш чыгып калбадыңбы?» деп кара күчкө өкүнгөн болду. Айнагүл дагы бир жолу сын көз менен карап, «Бул сиздин мага салган тузагыңыз болуп жүрбөсүн? Эгер макул көрсөңүз, эртең күндүз барсам кандай болот? Кыз кишинин кечинде конокко барганы туура түшүнгөн кишиге өтө эле одонолук кылат го», деди. Бейшен калып күлүп, «Айнагүл, сен мага туура түшүнүп койчу. Айттым го, экөөбүз гана болобуз деп. Менин сага эч кандай жаман оюм жок.
Андан дагы тасмал четинде жакшы сөздөр чыгат го. Ашып кетсе 1 саат убактың кетет. Менин сага айта албай жүргөн сөзүм дагы бар эле, деп сөзүнүн аягын таппай калды. Ошол күнү Айнагүл жашоодон катуу жаңылганын кеч түшүндү. Болгон жакшы тилектери, алдыга койгон максаттары ал күн менен жуулуп кетти. Кайдан дагы ою жаман бейшендин сөзүнө ишенди. Ал үчүн өзүн али күнчө кечирбей келет. Жогорку кеңештин имараты. Бул салынган имараттын сыртынан карап, ичине кире албай суктанып жүргөн канчалаган адамдар бар. Бул жерде жаамы кыргыз элинин тагдырын чечкен журт башчылары, акыл калчаар жакшылар олтуруп иш кылат деген түшүнүк, бул имарат курулуп ишке берилгени ар бир адамдын мээсине сиңип калганын таанып болбойт. Кайран Союз учурунда бул жерде сырт келбеттер менен бирге ички ой туюмдары дагы таза, чыныгы ишине берилгендер иштеп келгенин жашырганга негиз жок. Кийин эле эгемендүүлүктү алганы акчанын күчү менен депутат болгондор бул имараттын баа баркын кетиргенине мезгил өзү күбө. Эркинбек дагы депутаттык мандатка акчанын күчү менен жеткенин өзү дагы танбайт. Андан дагы кийинки учурда депутат болгон, кадимкидей кийим тандап кийген аялдардын модасындай модага айланганын ким жашыра алат? Мен депутат болгом деген сөз дагы мактаныч менен айтылган кадырысы бийиктикке жеткенден бир белгисин бергендиктен депутаттык мандатты сатып алган көнүмүш адатка айланбадыбы? Шаардын чок ортосунан орун алган жогорку кеңештин имараты акырындык менен чоң бизнестин базарына айланып кеткенин акыркы учурда эч ким таң азара албай калды. Эркинбек өңдүү бизнестин битин сыккан, акчаны баарынан улуу туткан, дүнүйөгө берилгендер эл бийик туткан имаратты дагы булгап салганын али моюндарына албай келет. Сагыйпа бейшенди жолго салгандан соң акырын басып Эркинбектин кабинетине баш бакты. Эркинбек бул учурда жаңы гана иш бөлмөсүнө келип, креслосуна олтуруп, кечээки арак чыгарган заводундагы кирешени эсептөө үчүн компьютерин күйгүзгөн. Сагыйпа Имановна адатынча эшикти чертип баш бакты дагы ичке жана жасалма үнү менен «Эркинбек, уруксатпы 1 мүнөткө?» деди. Эркинбек элпектик менен башын ийкеп, жакшы маанай менен кабыл алганга аракет кылды. Мунун дагы себеби тереңде. Анткени Сагыйпанын жогорку кеңеште салмагы жакшы жана кадры бар адам. Айткандай жеке эле Эркинбек эмес, мен кыйын деген депутаттар дагы Сагыйпанын алдынан кыя өтө алышпайт. Ооба, калп айтканы менен болобу? Ким эмне менен дем алып жатканы Сагыйпа Имановнага 5тен белгилүү эш. Андан дагы сыр жашырган жагынан эч кимди алдына өткөрбөгөн мүнөзү Сагыйпанын кадырынын өсүшүнө салымын кошуп келет. Эркинбек таң эрте эмне иш менен келди деген таризде ойлонгонго дагы үлгүрдү. Сагыйпа анын оюн окуп билгенсип, «Эркинбек, мен жайынча эле. Таң эрте эмнеге келди ойлоп жатасыңбы?» деп жөн жай келгенин билгизди да, анан сын көз менен эч ким жокпу дегенсип эки жакты караган болду. Эркинбек өзү жалгыз экенин билгизип, «Эже, келиңиз, мен өзүм элемин», деди. Сагыйпа маанилүү сөз айтчудай жакын басып келип, үнүн жапыз чыгарып, «Эркинбек, сени 2 күндөн бери бир абышка издеп жүрөт. Баамымда ал сенин атаң окшойт. Жаңы эле ал кишини кетирип жиберип, сага кеңешкени мында баш бактым», деди да сын көз менен карады. Эркинбек мындай чукул жерден атасы жөнүндө сөз угам деп ойлобогонгобу, өң өзгөрүлүп, жүзүндө болор болбос жагымсыз көрүнүш пайда боло түштү. Ал турсун ал ушул жерден өзүнүн пас адам экенин Сагыйпага билгизип алды. Кумсаңдаган жүзү менен, «Менин атам жок, Сагыйпа Имановна. Сиздеги эмнеде эле айтып жатасыз?» деп бир тийди. Эркинбектен мындай мамилени күтпөгөн Сагыйпа өзүн токтоо кармап, «Эркинбек, биринчиден мен сага анчалык деле катуу сөз айткан жокмун. Экинчиден сен өткөндө мастыгың менен айттың эле го. Атамдын жүзүн көрсөм болот эле, кандай киши болду экен деп. Мен айткан сөзгө эмне анча териктиң? Айтмакчы, алиге келген киши сенин ысымыңды гана билет экен. Ал эми фамилияңды дагы толук билбегенден улам, мен аны сенин атаң го деп ойлодум. Балким ал кишиге жолуксаң, андан маанилүү сөз угарсың, деген ойдо эле кайрылдым», деп сөзүнүн аягын жымсалдап бүтүрдү да, дароо ушул жерден байкады. Эркинбекке ата тарбиясы жетпей калганын. Эркинбек жүйөлүү айтылган сөзгө жыгылганын билгизип, болор болбос жүзүн оңдоп, жай сөзгө келди. «Эже, сиз ал кишинин мага эмне жумуш менен келгенин биле алган жоксузбу?»
деп кызыккан киши болуп сурады. Сагипа ушул жерден бейшендеги кандайдыр бир оор мүнөздү Эркинбектен байкап, анын сапаттарын Эркинбектен көрдү да, алма сабагынан алыс түшпөйт деген макалды эстеп, сөздү кыскартыш үчүн: «Эркинбек, кечирип кой. Мен таң эрте сенин кабагыңды бузгум келген эмес. Айтмакчы, ал кишинин сага эмне иш менен келгенин биле алганым жок», деп сыртка чыга жөнөдү. Жакшы ой менен келип капа болгонун жүзүнөн билгизип, Эркинбек шашмалык мүнөзүнүн кесепетин дагы тартып, Сагипа чыгып кеткени кара тери менен капталган креслосуна чалкалай олтуруп, өкүнүп калды. Кап деп, эми канчалык суранган күндө дагы Сагипа Имановна Алиге белгисиз абышка жөнүндө чечилип эч нерсе айтпасына бір күндө ишенип, башын чулгуп алды да, урчундуу учурду бекер өткөзүп жибергенине өкүнүп, бир чекитти тешетиктеп ойго алдырып олтурганда, сырттан жардамчысы келип, агалаксып кетти. Жашы жаңы 30-га чыккан Марлен ишке так жана Эркинбектин оң колу. Кээде маанилүү иштерди айттырбай эле бүтүрүп койгон жайы бар. Марлен сырттан кирип эле учурашкан соң бүтүргөн иштерин айтып, аз да болсо жакшы маанай тартуулады. Акча дегенди баарынан бийик туткан Эркинбек Марлен чыгып кеткенде кирешени эсептөө үчүн компьютерди карады. Айткандай, депутат болгону бизнесинин дагы кирешеси ойдогудан жогору болуп, тийишкен жан адам болбоду. Көрсө көпчүлүк адамдар бизнесин сактап калуу үчүн депутат болгонго ашыгарын Эркинбек депутат болгону билди. Бул ишке келгенге чейин Эркинбек депутаттардын ыплас иштерин билген эмес. Көрсө кнопканы басып, чыгарган мыйзамды колдоп койгон кызылдай акча экенин иштеп баштаганы билип олтурат. Жаңы гана кирешени эсептеп болгондо маңдай чачы жок, орто бойлуу жана курсагы салаңдаган депутат Мамбет Ашымов кирип келип: «Эркинбек, кандай, иштериң жакшыбы?» деп учурашкан соң шашылыш экенин сөзүнөн билгизип: «Азыр мен жазган мыйзамды ортого салам. Сен аны колдоп кой. Албетте сени ыраазы кылам. Айтмакчы, кечинде Золотой дракон ресторанына тойго келип кал. Ошол жерден аласың доляңды. Эл сыяктуу эле берем», деп акчанын санын кошо айтты да шашып чыгып кетти. Эркинбек мыйыгынан күлүп, кайсы бир чиновниктин колунан келип турганда, уурдабаган кишинин өзү акмак деп айткан сөзүн эстеп, учуру келип турганда акча жасап алуу керек деп, депутат болуу үчүн сарптаган акчасын ушундай жол менен чогултуу керек экенин тымызын ойлоп койду. Ой, кандай күлүк. Аңчы эле кайдан жайдан эсине Сагипанын «сенин атаң окшойт» деген сөзү келип, Алиги өзүн издеп жүргөн киши көңүлүнүн төрүнөн орун алып алды да, ал күнү кечке атасы кандай киши экенин ойлой берди. Бейшен жогорку кеңештин имаратынан узап баратып, артын кылчайып карап алып, «Менин балам ушул жерде иштеп жатат» деп, бирөө угуп койчудай үнүн акырын чыгарып кооранып алды да, алдыга кадам таштап баратып, Али көрө элек уулунун сүрөтүнөн анын өзүнө окшош экенин эстеди. Бир кезде өзү дагы уулу Эркинбектей кезинде акчаны ууштап кармап, жакшы эле көпкөн. Көпкөн үчүн Айнагүлдү боозутуп туруп, бала менин балам эмес деп таанып койбодубу. Бейшен Чүй көчөсүнө чыкканга чейин өз ою менен алаксып келатып, аз жерден машинага урунуп кала жаздады. Дагы жакшы, машинанын шофёру учурунда тормозду тээп калганы. Болбосо эмне болмок эле. Жүрөгү лакылдап соккон Бейшен бир топто барып эсине келди да, анан күнөө өзүндө болгон үчүн унчукпай калды. Болбосо шофёрду ашата сөгөтпеле ким билет. Шаардын ысыгы бир жагынан жүдөтсө, бир жагынан машиналардын кыйма-чийме ызы-чуусу Бейшенди тажатып жиберди. Айткандай, элет жеринен шаарга кеминде 10 жылга чукул убакыт болду келбегенине. Чоң өзгөрүүлөр болгонуна күбө болуп, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген таасын айтылган сөздү эстеди. Кимдин оюна келиптир, шаарда машина ушундай көбөйөт деп. Кийген кийими жупуну айылдык карыянын көчө бойлоп келе жатканын көргөн ар бир адам жашоосу начар экенин дароо эле байкаса болот. Эгер Бейшен учурунда Айнагүлгө үйлөнүп койгондо, Эркинбектин урмат сыйын көрүп, үстү жаңырган кийим кийип, даамдап тамак жеп, карлыктын доорун сүрөтпеле ким билет. Учу жок ойдун кучагында келе жатып, Бейшен эми кайда барарын билбей турду. 2 күн эски таанышынын үйүндө жатты. Бирок жатканы курусун. Ал таанышынын бойго жеткен 2 кызы жагымсыз көз караштары менен карап, жактырбай жүтөтүп так жиберишти. Орус тилин ошолор эле билгенсип, чомолоп, атасы менен энесине сен деп кайрылганы, эркектин оюн бузуп, абыраттары көрүнгөндөй кийим кийгени Бейшенге такыр эле жаккан жок. Боекчу бойойт десе сакалын кошо боептур дегендей,
моданы бетке кармап жарым жылаңач кийинген кыздарды көргөндө Бейшен айласы жок жакасын кармап жерге түкүрдү. Чынында мындай көрүнүш элеттик карыя үчүн өтө эле жагымсыздыкты тартуулады. Бейшен Жибек жолу көчөсү менен Батыш автобекетине келди да автобуска билет алды. Шаардан кетпеске айласы дагы жок калды. Себеби Али жүзүн көрө элек уулуна жолукпай эле коюну туура тапты. Андан тил угуп калышын жүрөгү менен сезип, шаардан кеткенче шашканынын жөнү ушул болду. Негизи адам баласы жагымсыз жана жагымдуу окуянын болушун алдын ала билген кандайдыр бир туюу сезими болот эмеспи? Бейшен дагы сезди. Уулу Эркинбекке атанын тарбиясы жетпей калганын. Айылына кетчү автобуска билет алып, дагы 2 саат күтүү үчүн атайын жасалган олтургучка көчүк басып олтуруп, бир кезде айткан саткын карыянын маанилүү сөзүн эстеди. Саткын карыя анча-мынча алдыны көрө билген, салт сананы бийик туткан, сөз баккан карыя эле. Ал кезде Бейшен элүүнүн алтысына чыгып, иштен четтеп калган. Союз тарап, башаламандык күчүнө кирип, алдым жуттумдун белгиси билинип, колхоздун малы таратылып, жаңыча жашоо башталып, базар экономикасы баш багып, ооздон сөздү жулак ачкан демократиянын учу билинип калган. Саткын карыя маанайы пас келаткан Бейшенди токтотуп, Бейшен, сага эмне болду? Маанайың паско, деди. Бейшен берилген суроого жооп бергенге шашылбай, капа болуп келе жатканын жүзүнөн билгизип, мен өзүмчө эле жашоодо баары болот тура. Улуу балам тилди албай шаарга барып, чоң акчага кириптер болуптур. Эмки балдар өздөрүн өзү үйрүп калбадыбы? Эми мен ага андай акчаны кайдан таап берем? Ошону ойлоп келе жаткам, деп арманын айтып калды эле. Саткын карыя, Бейшен, сен учурунда туура эмес иш кылган өңдөнөсүң. Айтмакчы, сенин атаң абдан жакшы киши болчу. Сен деле жаман болгон жоксуң. Сенден жакшы уул туулушу керек эле. Бирок мен күткөн балалуу боло албадың. Сенин 2 балаңдын арасынан сенин деңгээлиңдегиси жок. Балким сен бир кезде жакшылык кылып койгондурсуң. Аны мен эмес өзүң билет болушуң керек. Менин баамымда сен бакубат карылыкка жетишиң керек болчу. Ата менен эне бакубат карылыкка тапкан жана баккан бала жакшы чыкканда гана жетет. Сенин балдарың эмнегедир менин көңүлүмдөгүдөй чыкпай калды көрүнөт. Кыскасы, сөздүн калганын өзүң түшүнгөн чыгарсың, деп сөзүнүн аягын туюк бүтүргөн. Ошондо эле Бейшен Айнагүл төрөгөн баланы эстеп өкүнгөн. Бирок ал кезде ал баланын тың чыгарын билген эмес. Өткөн өмүр учкан куш кайрылып келбейт, ал кайтып деп айтылгандай, өткөнгө өкүнүп олтуруп, Бейшен бир кездеги саткын карыянын айткан сөзү төп келип, өзүнүн жакшы уулдун төрөлгөнүн кеч билди. Айнагүлдү үйгө алдап бериштип келген Бейшен сөздүн күчүнө салып, сени сүйөм, керек болсо сен үчүн мен айылда иштеп жүрөм деп, кептин гүлүн тандап, жөн эле сөз менен ээртип салды. Жаш кыз таттуу айтылган сөзгө ишенип, ал турсун ошол кезде өзүн бактылуу сезип, чай ичимиш болгону менен Бейшенден кандайдыр бир жагымдуу мамилени күттү. Ал күч эмне күч экенин өзү анча таңазар алган жок. Бир учурда жанына жакын келген Бейшен Айнагүлдү аяр кучактап, мойнунан жыттаган болду. Адиклон себинген Бейшенден ушундай бир жагымдуу жыт келип, ошол эркек жыттаган бир башкача жыт жаш кыздын каңылжарын өрдөп, өзүн жоготуп баратты. Өмүрү эркекке жакын жоломок турсун колун карматып көрбөгөн Айнагүл ушул саам өзүнө өзү ээ боло албай, дагы кандайдыр бир нерсени андан күттү. Ишке жаңы орношкондо башкарма иш тапшырганы жанына жакын келгенде, ошондо ушул жытты искеген. Анда дагы башкарманы жанынан кетиргиси келген эмес. Бойго жетип, бышып жетилип турган жаш кыздын көзү тумандап барып токтогон. Эми ошол жыт минтип, ээн жерде болгондо дагы өзүн жактырып, сүйүүсүн ардаган жаш жигиттен келгени, кандайдыр бир чеги жок жагымдуулукту тартуулап турганы Айнагүл үчүн күтүүсүз окуя болду. Кимге эле жылуу мамиле, жакшы сөз, күтүүсүз келген жагымдуулук бакыт тартуулабасын. Көрсө, бардык нерсе билинбей келип, билинбей кетет белем. Бейшендин кооз айткан сөздөрү, жасаган мамилеси, ал турсун ар бир кыймылы Айнагүлгө жагып, ушул учурдун көпкө созулушунун ичинен купуя тилегенге мажбур кылды. Эркектин оозу аял затынын бетине жетти. Болду. Калганы өз нугу менен кетет эмеспи? Анын сыңары Айнагүлдүн жагымдуу үнүн уккан Бейшен өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүп, болгон күчүн жумшап,
сөзі менен дагы, кыймылы менен дагы аракетке өттү. Айнагүл ан сайын кумардын күчүнө ээ боло албай, денеси балкып, такыр эле алсыз болуп, бул дүйнөнү эсинен чыгарып баратты. Бейшен алгач тартынып жаткан, бара-бара гүлдүн жытын соргон ардай жаш денеге жабышып, кыздын алкымынан баштап кулагынын учуна чейин сыпа өп, чабуулун акырындык менен баштады. Айтканга оңой болгону менен андайда адам баласы бул дүйнөнү унутуп коет белем. Экөө такыр эле эзиришип өбүшкөнгө өтүштү. Өбүшү жагынан сабаты жок Айнагүл каталарды кетиргени менен анын кетирген катасын Бейшен толуктап, бири-бирине чаап кенедей жабышып калышты. Бир учурда Бейшен ачык чабуулга өткөндө гана Айнагүл эсине келип, ушундай бир аянычтуу үн менен суранды. Болду, калганын үйлөнгөндөн кийин суранам сенден, азыр болбойт деп. Күйгө келген букадай кумарга алдырып жиберген Бейшендин кулагына эч сөз кирбеди. Ошондо Айнагүл чоң ката кетиргенин кеч билип калды. Эми Бейшенди эч бир күч токтото албайт эле. Айтылган кеп бар эмеспи? Аял затынын азгырыгына туруштук берип, учурунда өзүн колго алып, күйгө келген кумарды токтотуп калган чыныгы эриктүү гана эркектин колунан келет деген. Бейшенде кайдагы эрк? Кайрага Айнагүлдүн этегин ачып, мүдөөсүнө жеткени чоң иш экенин өзү да тана албайт болчу. Бир топко алышкан Айнагүл акыры жеңилүү ызасын тартып, болор иш болду деп, айласы жок моюн сунду кийинки тагдырына. Айнагүл, мени кечирип кой. Эми мен сага сөзсүз үйлөнөм. Кааласаң азыр үйлөнгөнгө дагы мен даярмын, деп убаданы эч аянбай берди. Эгер Айнагүл ошондо Бейшендин сөзүнөн кармап турмушка чыгып койгондо, анда кыйынчылыкты тартпайт эле. Бардык нерсени адам баласы жеткенге чейин кандай гана эңсебейт. Алсак, аялдар баасы кымбат кийимге жетүү үчүн ак эткенден так этет. Качан ал кийимди алып, андан кызыгы тарагандан кийин башка кийимди самап калгандай эле, эркектер дагы аял затына жетүү үчүн эмне деген гана тоокелге барышпайт. Ал турсун кызды ала качып болсо дагы алып алышат дагы. Качан алган аялынан кызыгы тараган соң башка аял затына көз арткан те атам замандан бери жашап келе жаткан адат экенин ким тана алат? Бейшен дагы ак эткенден так этип, Айнагүлдү бир көргөнгө зар болуп жүрүп, акыры мүдөөсүнө жеткен соң убакыттын агымы менен андан көңүлү калып, өзүн оолак тутканга аракет кыла баштады. Муну Айнагүл дагы байкап калды. Бири-бирине бет ачылып калган соң кадимкидей аял эркек болуп жашап жүрүштү да, анан Бейшен караанын алыс тута баштады. Анткени мындай мамилеге тең туштары ичимдик ичип олтурушканда Бейшенге айткан сөз себеп болду. Күнгө ишемби болчу. Кечинде бир козуну союп казанга салып коюшкан 6 дос ичке кирген ичимдиктен татып, узун сөзгө киришкенде учурун келтирип Бейшен жакында үйлөнө турганы жөнүндө кеп кылып калды. Ушул эле сөз керек белем жолдоштору коштоп кетишти. Ай болсун, деги көздөгөн кызың барбы? деп. Бейшен ошол жерден Айнагүлдү ала турганын кеп кылганда, Жапаш деген досу: Бейшен, сен тура эмес кыласың. Сен өсчү баласың. Катын албай, кайын ал деген кеп бар. Айнагүл деген жетим кыз. Аны алып алсаң сени ким колдойт? Кыскасы өзүң бил. Айнагүл андан дагы жакшы кыз. Ал азыр эч нерсени көрө элек. Ушул сыяктуу сөздөр айтылып, Айнагүл деле кенен чай кайнам убакыт талкууга алышты дагы Бейшенди үйлөнөм деген оюнан айнытышты. Адамды адам бузат дегендей, Бейшендин алдыга койгон оюн жана максатын дагы ошол олтурушта достору бузуп салышты. Андан дагы Жапаштын катын албай, кайын ал деген сөзү Бейшенге жага бербей калды. Арадан 2 айдай убакыт өткөндө гана Айнагүл боюнда болуп калганын билди да, аны Бейшенге айта албай, эки алган окуучу мугалимден сүрдөгөндөй анын кабинетине баш макмак турсун, жанына жакын жолой албады. Бул учурда Бейшен шаардан жаңы окууну бүтүп келип, мектепке мугалим болуп ишке орношкон Замира деген кызга ыктай баштаган. Аны кайран Айнагүл кайдан билсен? Тартынчаак, уян кыздын ошондогу акыбалын элестетип көрөлү. Ал кезде кыз эмес, аялдар эркек аттуунун алдынан кыя өтө алчу маселе го. Андан дагы Али эрге тийбей туруп, боюнда болуп калуу өтө уят экенин жашырып болбойт эле. Айнагүл бир апта убактысын уяңдыктын айынан жөн эле өткөрдү. Акыры ишемби күнү болгон күчүн жыйнап, Бейшендин кабинетине баш бакты. Бул да болсо чыдоонун жеткен чеги болчу. Илгери үмүт менен шаарга келип алып, көздөп келген максатына жете албай, жетмек турсун оолуна жолугууга дити
жана ар намысы жол бербей, айылга кайтып келген бейшен Тилизар келинин колуна кайра түшүп берди. Кичүү уулу тилин албай сүйөм, бул кызды албасам болбойт деп ала качып алган. Айыл жеринде кимден ким экенин бирин бири жакшы билген үчүн жакшы эле айтты. Ал кыздын энеси жаман, тилдөө, андан дагы жеңил жагы бар деп. Бирок бала кайдан түшүнөт? Бейшен уулу болбой, Айжаркынды алганда абдан өкүнгөн. Анткени кудагый Батина менен бир кезде өзү дагы мамиледе болгонун кантип унутат. Тагдырдын тамашасын кара. Жоош күйөөсүнүн төшөгүн булгап, эл оозуна алынган Батина кызын кубалап, аңкылдап келгенде, Бейшен уулу Канатка дагы бир жолу өтүнүч менен жакшы эле айтты. Балам, ойлон, теги ажылдактын кызы бир кезде тагы ушундай эле ажылдак болот. Салтта жок энеси кубалап келген. Макул көрсөң, кызын салып берели дегенде, Канат моюн бербей, ата, мени уулум десең кызды алып кал деп болбой койгон. Ошондо Бейшен өз убалың өзүңө мейли деп Батинага жакын келип, ай кудагый бол деме, анча кетпе. Бир эл бир журт болсок сабыр кыл. Бир кезде курдаш элек, эми минтип кудагый болуп калдык деп сөздү эби менен айтканда, Батина айласы жок өз абийиринен коркуп, сөзгө келип, кызын таштап кеткен. Ошол кыз эми минтип үйдө ээлеп, тили уу, ажаан аял болуп чыга келди. Ал эми уулу көчө алкашына айланып, аялына сөз сүйлөмөк турсун өйдө карай албай, кечинде келип үйгө жатканына сүйүнүп жүргөнүн Бейшен бир кезде эле ол уядай гана кадимкидей билген. Ушул күндү көрүп билгенсип, ошондо айтканын уулу Канат кеч түшүндү. Аялдын жакшы чыкканы үйдүн куту, жаман чыкканы үйдүн жуту деп айтылгандай, колхоздун акчасынын күчү менен салынган үйдө учурда Айжаркындын төркүндөрү ээлеген. Өзгөчө Бейшен аялы Замира бул дүйнөдөн өтүп кеткени, жетим баланын кейпин кийгенин кеч түшүндү. Замира тилдүү болгону менен кантсе дагы денеси сиңишип калган. Балдарынын энеси эмес беле. Кемпири жок, чал жетим деген сөз таасын айтылганына Бейшендин эле учурдагы жашоосу күбө. Эгер Замира эле тирүү болгондо, анда үйдөгү бийлик Айжаркындын колуна өтпөйт эле. Бейшен автобус менен келе жатып, уу тилин агытып тосуп ала турган келинин эстегенде, денеси чиркенип дагы кетти. Бул да болсо бир кездеги кетирген күнөөнүн жообу экенин башын жерге салып, жол жүрүп келе жаткан Бейшен өз ою менен талдап, аялы Замира атасына жасаган мамилесин эми келини өзүнө жасап жатканына ушул жолу баам салды. Ооба, Замирага үйлөнөрдө атасы каршы чыккан. Башка кызга эле үйлөнсөңчү балам. Бул кыздын энесин мен жакшы тааныйм. Кыз энесин тартат десе болбой койгон эле. Эми өзүнүн тагдырын баласы кайталап, өзү атасындай болуп келинге батпай калганы бул атанын тилин албагандыктын бир белгиси эле. Атасы Балкыбек сөз баккан, көкүрөгүн сакал баскан, калыс сүйлөгөн адам эле. Үйүнө бир киргенде Замиранын бир ооз жаман сөзүн уккандан соң ошол бойдон басып келген жок. Энисинин үйүнөн жаны үзүлүп, сөөгү ошол үйдөн чыккан. Өлөрүндө аманат кылып айтып кетиптир. Энисине, сөөгүм сенин үйүңдөн чыксын деп. Бул да болсо аялдын пастыгы жана уулууну сыйлабагандыктын бир белгиси болчу. Бейшен түү жок ойдо ойлоп келе жатып, оюнун учкуну Айнагүлгө барып такалды. Бир келген жашоодо бирөөнү ыйлатып, көңүлүн сындырган такыр болбосун, өзүнүн жашоосунан улам билди. Айнагүл эркек төрөгөн соң, атайын басып келип, бала меники деп кийин талашып келбе. Бир учурда менин ушул айткан сөзүмдү эстеп, мен кандай ыйласам, сен дагы ошондой ыйлап, азапка кабыласың. Буга турмуш өзү күбө болот. Азыр мен убактылуу кыйналып элге батпай башка жака кетип жатсам, сен да кийин элге батпай калчу кез али алдыда деп кайраттуу сөздөрүн айтып кеткен болчу. Ошол бойдон Айнагүлдү көрө албады. Акчаны күркүрөдө таап, көп турган учурунда Бейшен аял жандуу болуп, жекеле Айнагүлдүн эмес, энесинен башка жаны бөлөк кыздар менен мамиледе болуп, балдарына тарбия бергенди ойлоп дагы койбой, өз кызыкчылыгы менен жүрүп, эми минтип карлык айылына баш бакканы, кимдин ким экенин билип, башын мыкчы болтурган кези. Көрсө ар бир нерсенин башталган жана бүткөн учуру болот белем. Бейшендин баягы чамгарактаган учуру артта калып, кээ бир адамдарга жасаган жагымсыз мамилесин келининен көрүп, бул жашоого батпай баратканда илгери үмүт менен Эркинбекти издеп келбеди беле. Бирок ага жолугууга ички дүйнөсү жарды болгон үчүн дити чаппай, минтип муңайыңкы абалда өткөндү эстеп,
кетирген күнөөлөрүнүн азабын тартып, Айнагүл айткандай азап чеккен кезге туш келип, кабагысыз үйүнүн астанасына аттады. Эркинбек иш бөлмөсүнүн терезесине келип сыртты карады. Балким мени издеп келген ата сөрөйүм мында кире албай, ары бери басып жүрөбү деген ойдо. Кантса дагы тээ бала кезинен бери дегдеп, бир көргөнгө зар болуп келген атасынын караанын көрүп каламбы деген илгери үмүт улам-улам терезени караганга түрткү берди. Билинбегени менен бир ооз сөздүн күчү эле адамды кандай азапка салат. Бул күнү кечке Эркинбектин оюнан Сагыйпа Имановнанын сенин атаң болсо керек деп айтканы эсинен кетпей, ал кишинин көңүлүн сындырып алганына капа болуп, жок дегенде издеп келген кишини сүрөттөп айтып берчи деп сурабаганына өкүнүп, өзүн өзү ичинен жеп, болгон дити алиги белгисиз абышкага барып такала берди. Апасы Айнагүлдөн канча жолу сурады, атам кандай киши деп. Айнагүл бейшендин кандай киши болгонун айтмак турсун, анын атын уккусу келбей, анын сага кандай кереги бар, аны коюп атаңды тарта көрбө деп жооп берип койгон учуру канча болду. Ар бир адамга табышмактуу нерсенин түйүнүн табуу кандай кызык. Эркинбекке дагы атасынын жүзүн көрүү, ал киши менен сүйлөшүп аңгемелешүү кандай кызык эле. Эмне болуп эртең менен Сагыйпаны кагып койду өзү дагы билбейт. Канчалык дитинде алиги өзүн издеп келген адамды унутуп койгусу келсе дагы, кандайдыр бир күч, белгисиз сезим ал оюн ишке ашырбай, убакыттын өтүшү менен санаага салып, өзүнчө эле алагды кыла берди. Баам салган адамга ичтен эзилген кандай жаман. Эркинбек сессияда отуруп, депутаттардын талаш тартыш сөздөрүн угуп алаксыгысы келди. Бирок бул дагы жардам бере алган жок. Танапис учурунда өзүн алаксытыш үчүн иш бөлмөсүн карай бет алды. Кабагы салыңкы иш бөлмөсүнө келип отурганда, оңдой берди болуп Калысбек Сагынбекович келип калды. Бул киши жоктон барды тапкан сөзмөр уюштургуч адам. Аны менен бирге кабинетке кандайдыр бир жылуулук жана шаңдуулук кошо баш багып, Эркинбек олтурган ордунан тура калды. Бою кыска болгону менен акылы узун Калысбек дароо эле байкады Эркинбектин эмнегедир кабагысыз экенин. Эркинбек сөз удулу келгенде: "Калысбек Сагынбекович, сиз Сагыйпа Имановна менен жакшы мамиледесиз го? Эгер мүмкүн болсо, андан эртең менен мени издеп келген адам жөнүндө азыраак маалымат алып бериңизчи" деп болгон окуяны үстүртөн айтып берип, ичинен эзилген азаптан аз да болсо кутулган болду. Иштеги букту бирөөгө айтканда адам баласы кандай жеңилдей түшөт. Анын сыңары Эркинбек дагы аз болсо дагы өзүн кыйла жеңил сезе түштү. Убакыт өз нугу менен өтүп, Эркинбек иштен жеген санадан жаңгана арылып келе жатканда Калысбек жолугуп: Эркинбек, мен сенин аманатыңды аткарып, эбин келтирип, Сагыйпа Имановнадан алиги абышка жөнүндө көп сурап билдим. Ал киши өтө жупуну кийинген, карлыкка башы ийип калган адам экен. Андан дагы ал кишинин сага окшош жактарын байкаптыр. Айтмакчы, Сагыйпа эженин психолог дагы жайы бар эмеспи? Кап, сен учурунда ал кишини жакшы маанай менен кабыл алып койгонуңда өз оозунан көп нерсени угат элең. Мага анчалык чечилип сүйлөп берген жок. Бирок ал кишинин сага окшош жактарын байкаганы кызык болуп атат. Эркинбек, эгер макул көрсөң, сен атаңды издеп таап, ага жардам беришиң керек. Жаш кезде кимдер гана ката кетирбейт. Алсак, сен деле канча кыз келинге жолободуң. Бул эми ар бир эркек аттуунун башына келген нерсе эмеспи? Арак, аял, акча, алтындын азгырыгына туруштук берүү жөн адамдын колунан келе бербейт. Мен деле учурунда бир кыздын боюна бүтүрүп коюп, андан араң дегенде кутулгам, акчанын күчү менен. Сен дагы бир кезде кетирген ал кишинин катасын кечирип, анын ыраазычылыгын алганың оң. Дегеним, бул бир келген жарык дүйнөдө кечиримдүү болгонго эмне жетсин? Тээ илгери, деп Калысбек сөздүн учун башкага бурду. Бир бай адам болгон экен. Бирок ал адам атасы жок өсүптүр. Анткени анын атасы учурунда колунда жоктун айынан баланын апасына үйлөнө албай калыптыр. Апасы турмушка чыкканда маалына жетпей төрөп койгон үчүн тийген күйөөсү кетирип жиберген экен. Кийин бала бойго жеткен кезде өз күчү менен байлык топтоп, анан атасын издегенге өтөт. Бала канчалык аракет кылса дагы атасын таба албайт. Акыры тилеги кабыл болуп, өтө жупуну кийинген адам үйүнө конок болуп келип, бир күн жатып кетмек болот. Ошондо сөзгө сөз уланып олтуруп, ал киши өзүнүн атасы экенин билгенде, бай ушундай бир сүйүнүп, апасы экөөнү үйлөнтүп койгон экен. Ошондон кийин баягы байдын иши баштагыдан дагы алдыга жылып, эл оозуна алынган адам болгону айтылат. Бул да болсо адамдагы улуу сапат. Муну мен эмне себеп менен айтып жатам? Эң негизгиси сенден күнөө кетпесин. Эгер апаңдын көзү тирүү болгондо, анда сен атаңды издебей деле койсоң болмок. Анткени ал киши баары бир атаңдан көңүлү калып калган соң, аны сага жакын жолотпойт эле.
деп Калысбек өз оюн айтканда Эркинбек аял кишинин боюна бүтүрүп койгондон өткөн оңой нерсе жок. Балким учурунда апам тигил кишини ушунчалык берилип сүйсө керек. Анан ал киши өз кызыкчылыгын жогору тутуп кетип калганы апамды көңүлүнөн кетпей калган үчүн, керек болсо ал кишинин атын дагы мага айткан эмес. Эң негизгиси сен ал кишидей боло көрбө деп катуу эскерткен. Кыскасы ошол кезде апам катуу эле азап чегип, мени кыйналып багып, чынын айтсам эркек аттуудан көңүлү калып, турмушка дагы чыккан эмес. Сөз кезеги келгенде Калысбек: Эркинбек, дагы айтам, эч качан кекчил болбо. Кек сактаган адам дайыма кайгынын үстүндө болот. Сөз ушул жерге келгенде чөнтөк телефон шыңгырап калып, сөз үзүлүп калды. Айтылган кеп бар эмеспи? Ооздогу сөз бөлүнгөндө ой бузулуп, айтыла турган сөздүн күчү кайтып калат деген. Бул жерден дагы сөз бөлүнүп, ошол бойдон андан ары жартылуу деле кеп учууланган жок. Эркинбекти эми дагы санаа басты. Аты жөнүн билбей туруп, атамды кантип издейм деген. Бир чети Калысбек дагы туура сөз айтты. Өзү деле облуста иштеп жүргөн кезинде катчы кыз менен мамиледе болуп, анын боюнун алдырганын кантип тана алат? Атасынын канына тартып, аял жандуу экенин жашыра албайт. Бул жогорку кеңешке депутат болуп ишке келген эле канча кыз менен мамиледе болуп жиберди. Эгер Эркинбек кыз болуп жаралып калганда анда эмне болмок? Өзү абдан кыз жандуу экенин ар убакта моюнга алып келет. Калысбек айткандан кийин өзүн атасынын ордуна коюп көрдү. Ошол кезде азыркыдай медицина өсүп өнүгүп турган болсо, анда бул жарык дүйнөгө келбей аборт болуп кете берет беле. Ансыз деле 3 кызга акча бербедиби? Боюңдагын алдыр деп. Жеңил желпи кийинген катчы кыздарга атасындай болуп туруп, көз агытып тийишкени жалганбы? Жеке эле Эркинбек эмес, колунда бар эркектин баары токолай алганы кулакка анча деле өөнү угулбай калбадыбы? Андан дагы бир апта илгери депутаттар 2 аял алуу боюнча маселени карашпадыбы? Эркинбек аягы жок ойлорду ойлой берип, баш ооруп чыкканда Курманга телефон чалды. Бул досу туңгуюктан жол тапкан, ар бир сөзгө жооп тапкан чечен жана башы жакшы иштеген эң ишенимдүү адамы. Узакка созулган гудоктон кийин гана Курмандын үнү кулду. Угуп жаткам досум, деген. Эркинбек учурашкан соң: Досум, эгер убактың болсо жолукпайлыбы? Сени менен кеңеше турган иш чыгып калды. Калган сөздү келгенден кийин угасың, деп трубканы коюп койду да, жупуну кийинген атасын элестетип, анын жашоосунун начар экенин Калысбектин айтып келген сөзүнөн улам билип, ага кантип жардам берүүнү ойлонуштура баштаганда, буттары узун, кыска этек көйнөк кийген Жапар Аргыновичтен катчы кызы баш багып: Сизге бул кагазды берип жиберди, кол коюп берип коесузбу? Деди. Колунан келишинче өзүн маданияттуу тутуп, Эркинбек ал кызды сугун арта карап: Айгүл, сен жөн эле ачылып алгансың го, жазгы гүлдөй болуп, деди да анын эйкелидей көрүнгөн киндигине көз агытып, башын чайкап: сулуу деп сени гына айтыш керек, деди. Астырдан чабуул жасап тийишип. Айгүлгө эркектердин тийишкени адатка айланган үчүн бул айтылган сөзгө анча маани бербеген киши болуп: Эркин байке, эми сиз эле калдыңыз, менин сулуулугумду көрө элек. Мен шашылышмын, шеф күтүп атат. Баса, сизди кечинде боло турган тойго чакырыштыбы? Деп сөздү бөлгөн болду. Эркинбек кагаздарга кол коюп жатып: Эмне, ал тойго сен дагы барасыңбы? Анда ошол тойдон жолугалычы, сага айта турган сөзүм бар эле, деп учурун келтирип айтып алды. Айгүл кагаздарды алып жатып: Эркин байке, сиз эмне мынча кыз жандуусуз? Учурунда атаңыз да кыз жандуу болсо керек. Тиги Алина менен болгон мамилеңизди эми мага оодурганы калдыңызбы? Бул жорууңуз болбойт го? Деп кадамын кыска таштап, жамбашын болор болбос чайпап басып, сыртка чыгып кетти. Бул айтылган сөздүн күчү Эркинбекти дагы сындырды. Адам баласы дайыма оозунан гана күнөө таап келген эмеспи? Айткандай, бир ооз сөздүн күчүн көтөрүү эмне деген баатырлык. Эркинбек арданып кетти. Жаш кыздын Алиге айткан сөзүнө. Анткени Айгүл айткан Алина деген кыз акчалуу адамдарды ылгабай эле жолуга берген. Азыркынын сөзү менен айтканда абдан сексуалдуу. Анан калса бул чөйрөгө жеңил жагы менен таанылган ойсеке кыз экенин жашырып болбойт эле. Ошол кыз менен мамиледе болуп жүргөнү Айгүлгө жеткенине арданган Эркинбек кабагы салыңкы ичинен өзүнө өзү убада берди. Эми такыр аял затына азгырылбайм деп. Бул убаданы ушуну менен канча жолу өзүнө өзү берди. Аны эсептөөгө убакыт керек. Ушул Саам апасынын атаңдын канына тартып аял саак боло көрбө, атаңдын уруусундагы эркектер аял жандуу келишет.
аял менен акчанын түбүнө жеткен адам болгон эмес, эң негизгиси бирөөнүн көз жашына калгандан сак бол деген эле. Ошондо Эркинбек таң калып суроо менен кайрылган. Апа, эмнеге атамдын уруусунун эркектери аялжандуу болушат деп. Ашык сөз сүйлөп алган апасы кыска гана: аны мен кайдан билейин? Бул айтылган сөздү бир жерден кулагым чалган. Илгери кадимки эле бугу эне Тыным Сейит менен Алым Сейитти сынаганда экөө тең аял сыйлаган аял жандуу момун экен деп сынап, Алым Сейитке токол аял болуп тийиптир. Ошондон кийин болгон Орузбактын тукуму касиетти бугу энеден тараганбыз деп атанын атын чакырбай, эненин атын чакырып калышкан тура. Ошол себептен айтылса керек алиги сөз, деп сөздү чолок бүтүрүп жооп берген. Эркинбек атасын тартып кыз жандуу болуп калганына ушул жолу моюнга алып, столду бир койду. Апасынын айткан сөзүн орундата албай калганына өкүнүп, ооздон чыккан сөз аткарылбаса, ал жетим деп айтылгандай, апасына берген убадасы жетим калганын кеч билди. Айтылган кеп бар эмеспи? Өз көлөкөңдү өзүң аттай албайсың деген. Анын сыңары адам баласы оңой менен көнгөн адаттан арыла албайт. Эркинбек бийликтин бийик секисине чыкпаса дагы, бийик секидеги булганган адамдарды өз көзү менен көрүп, керек болсо алар менен аралашып жүргөнүн ушул жолу, тактап айтканда Айгүлдүн бир ооз айткан сөзүнөн кийин артка кылчайып карап, булганып болгонун билди. Убакыттын көбүн досторуң уурдайт дегендей, Эркинбек көп убактысын текке кетирип, аял жандуу болуп жүрүп, таасын айтылган сөздөргө жана апасына берген убаданын өтөсүнө чыкпай калганына өкүнүп олтурганда, сырттан Курман досу келип калды. Бакылдап сүйлөгөн, сөз менен иштеген иши төп келген, убаданы аткара билген бул досу менен бир курста чогуу окуган. Канчалык капа болуп турса дагы Курманды көргөндө кабагы ачыла түшөт. Анткени Курманды не бир түркүн жол менен сынап, сынынан өткөргөн. Эки жолу чоң суммадагы акча таап берип, аны кайра сурап шаштырган жок. Апасы казы болгондо дагы жер алыс болсо дагы өзү жалгыз барган. Студент экенине карабай акча карыздап таап, анын баарын кантип унутат. Андан дагы депутат болордо чоң жардамы тийген. Алтын таажы кийсең деле баш оору айыкпайт демекчи, эңсеген депутаттык тактага отурса деле Эркинбек Курмандан акыл сураган. Эки дос көкүрөк кагышып учурашкан соң, анан негизги сөзгө өтүштү. Бул жерден дагы Курман калыс сөзүн айтты. Кеңкелес, бул анын менчик сөзү. Студент кезинде эле Эркинбекке ушинтип кайрылчу. Ушул сөзү үчүн экөө канча жолу урушуп, канча жолу табышты. Депутат болгондон кийин атайын кафеге чакырып, сыйлап, тамак үстүндө ушул сөзүңдү ташта десе, Курман кайра: кеңкелес, билесиңби? Мен сени канча жолу кеңкелес десем, ошончо жолу өзүмө кубат алам. Менин сөгө турган бир гана досум сенсиң. Сен мени кафе эмес, ресторанга алып барып сыйласаң дагы, бул айткан сөзүм калбайт. Мени бул сөздү таштаган деп убара болбо, деген. Ошондон кийин Эркинбек анын бул айткан сөзүнө көп кийлигишпей калган. Кеңкелес, эгер сен атаңдын ордунда болсоң, бир эмес канча кызды боозутуп таштамак элең, билесиңби? Ал кезде азыркыдай колдоно турган резина деген неме болгон эмес. Сени азыр ошол резина абийириңди ачпай жүрөт. Эгер өзүңдү чыныгы эркек эсептесең, атаңды таап, анын ыраазычылыгын алып кал. Анын кетирген катасын сен кетирген жоксуңбу? Кетирмек турсун, ашыгы менен кетирдиң. Эми атаң экөөңнүн кетирген каталарыңды сенин балаң кетирбесин. Анткени бул жогорку кеңештин имараты элеттен келген кишиге сүрдүү көрүнөт, билесиңби? Балким атаң сен депутат болгондо гана сенин дайыныңды билип издеп келген чыгар. Бир атадан канча бала төрөлсө анын ичинен бир гана баланын тың чыкканы жашоодогу чоң олжа. Адам баласы жакшы өйдөлгөн сайын өз канынан жаралган баладан үмүт кылып жашап калат. Анткени өзүнүн колунан иш келбей калган соң, баладан үмүт кылган бул атам замандан бери жашап келе жаткан адат. Керек болсо атаң балам депутат деп терисине батпай сүйүнүп жүргөн чыгар. Жаш кезде кимден гана ката кетпейт. Андыктан сен алдыга жаңыча көз караш менен карап, жаңыча кадам ташта. Сени таштап кеткен атаңа жардам бергениңди балаң билсе, балаң сага ошондо гана баа берет. Балага жакшы сапат менен гана көрүнүш керек. Эгер сенин алдыге боюнан алдырган эркелериң төрөйм деп төрөсө, ошол бойдон алдырган балдарыңдын бирөө сендей болуп чоң кызматта иштеп калса, сен дагы аны издеп барат болчусуң. Ата үчүн эң чоң байлык эмне билесиңби? Ал деген баланын жакшы чыкканы. Ошол себептен жакшы уул атаны төргө сүйрөйт, жаман уул атаны көргө сүйрөйт деген таасын айтылган сөз. Сенин балаң жакшы чыкса, сен деген төрдөн орун алып, сыйжылыктын ээси болосуң. Илгери Балбай Баатыр аталганы босогодо олтуруп жүргөн атасы Эшкожо төргө чыгып сый ээси болуптур. Бул баланын жакшы чыккандагы бир белгиси. Ал эми баланын жаман чыкканын бербесин. Андыктан кеңкелес,
Сен атаңды тезірек таап жардамыңды беріп, батасын алып қал. Атаның батасынан өткен бата жоқ. Құрмандың ар бір айтқан сөзі тамай, бұтаға тиген жебенің оғындай, Еркінбектің жүрегіне жетіп, көңілінің төрінен орын алып, мейесіне терең сіңіп жатты. Сөз ұшығы келгенде Еркінбек: «Досым, ердік қылсаң сүре қыл. Атамды іздеп тапқанға жардам бер. Мен айтмақшы, атамдың атындағы білбесімді өзің білесің». Құрман қолын сұнып: «Келе қолыңды, мұныма мен қосылам», деп екеуі негізгі сөзге түсті. Бұл учурда сааттың жебесі кечки 5-ті көргөзүп, кыйын чыкма депутаттар эбак эле өз иштери менен ар тарапка кетишкен. Негизи эле депутаттар болгону түш жарым эле иштемиш болуп, бир нерсени талашмыш болгон соң тарап кеткендери бул эми адатка айланган иш экенин жашырып деле болбой калбадыбы. Болбосо эркиндикти алганы жашоо оң жагына ойт эле го. Шарль де Лин айткан кеп бар эмеспи? Качан болсо убактым жок деп жүргөндөр адатта эч нерсе кылбагандар деп. Ооба, депутаттар дайым эле убакыт жок деген сөздү оозанышып, шылтоону убакытка шылтап келишкени менен көзгө толумдуу эмне иш бүтүрүштү. Эркинбек кабинетинен Курман менен чыкты да алиги чакырган тойго жөнөдү. Ал жерге барбай койсо дагы болбой калат. Анткени той бере турган адам жогорку кеңештеги чоң фигура экенин танып болбойт. Ал кишини колго алып койгон үчүн шаардагы бизнеси гүлдөп, күндө акча өзү эле агылып келип жатканына алиги той берип жаткан адамдын салымы бар. Эркинбек тойго кошумчаны жакшы алды. Ушундайда ага көрүнүп койгондон бир учур ушул эле. Мындай учурду текке кетиргенде болбойт. Анткени көпчүлүктүн көзүнчө ишти бүтүргөн алдаганча ийгилигин берет эмеспи? Андан дагы аны менен жакшы мамиледе экенин башкалар дагы билгени оң. Убакыт шам намазынын убагын белгизип, алыстан азан үнү угулган кезде Эркинбек чыштай кийинген колуктусу Дилбар менен чакырылган жерге келди. Мындай жерге албетте эң жакшы, жарашыктуу деген кийимди кийип келүү керек. Эркинбек Турцияга барганда $500 алган кара түстөгү костюм шымын кийип, жаңы үйлөнүп жаткан баладай жасанып алган эле, өзүнүн кийим кийгендеги көйрөңдүгүнөн белги берери анык. Чынында бала кезинен жетишпеген жашоодо жашагангабы, колунан келе баштаганы кийимге абдан көңүл буруп калган эле. Мунун дагы өзүнчө бир тарыхы бар. Бир жолу чакан ишкананын директору катуу сындырган болчу. Эркинбек, алгач өзүңдүн сырт келбетиңди оңдоп алып, анан үнүңдү жогору чыгарчы деп. Ошондон кийин өзүн карап калган. Алтын Аждар деген кымбат ресторандын алды жеңил машинага толгон. Албетте мындай жерге капчыгы калыңдар келери айдан ачык экенин жашырганга эч негиз жок. Депутаттардын дээрлик 50% жана министрлер толугу менен келгенин Эркинбек дароо байкады. Ооба, негизи эле той чакырылган убакыттан 1 саат кийин башталары 5тен белгилүү иш эмеспи? Бул жолу дагы той кеч башталды. Тамаданын командасы менен орун алып олтургандар тамакка карашты. Эми стол үстү кулак угуп, көзү көрбөгөн даамга толгон. Кызыл икра, кара икра дегендердин эле баасы эмне деген акчанын кунун сурайт. Элпек кыймылдап тейлеген кыздар менен балдардын буттарына тийбей, өздөрүнчө эле тызылдап чуркап жүрүшөт. Алгач сөз той ээсине берилди. Эми депутаттар сөз сүйлөгөн жагынан диджейлерден кем калышпаган жагы бар эмеспи? Той ээсинин кыска сүйлөгөнү эле 15 мүнөттү алды. Анткени менен той абдан жакшы өтүп жатты. Мамбет Ашымов биринчи дем алууга чыкканда убада боюнча айтылган сумманы берди да, анан үнүн жасап жөтөлүп алып: «Эркинбек, эртең түшкө ишенби? Мен саунага заказ берип койгом. Билесиң да, ал жака баягы тёлкалар дагы барат. Эгер макул көрсөң келип кал. Бара албасаң башка бирөөнү чакырам. Ачык жоон азыр бер», деди эле. Эркинбектин көзү жайнай түштү. Кыз дегенде ичкен ашын жерге кое койгон жайы бар экенин Мамбет жакшы билген үчүн атайын алгач бул сунушту Эркинбекке айтты. Буга чейин арам жол менен тапкан акчаларынын көбү сауналарда өтпөдүбү? Эркинбектин бир жакшы жери ичкенден кийин чыр чатагы жок. Анан кыздардан эч акчасын аябаган жайы бар. Эң негизгиси көңүлүнө кыз жакса болду. Баарын унутуп койгон адатын Мамбет жакшы билет. Эркинбек шашып: «Саат канчага заказ бердиң? Анда мен азыр ичимдикти тарта ичишим керек экен да», деп макул экенин сөзүнөн билгизди. Андан дагы бир кнопканы баскан үчүн Американын көк акчасынан 3000 алганы дагы эрдемсинтип жиберди. Мамбет кытмыр күлүп: «Саат 5-ке Гүрөнкеев көчөсүндөгү саунага кел. Ал саунанын кожоюну бүгүн телефон чалды.
Менин бабымда бир документин бүтүрүү керек го, болбосо жөн жай чакырбайт эле. Мен дароо эле баягы Жанара менен Сезимге айтып койдум. Баса. Жанара сени жанала кылбай абдан басым менен сурады. Экөөңөрдүн жашырган сырыңар бар өңдө, менин бабымда. Деп мыйыгынан күлүп, суроолуу карады да эмне дейсиң буга дегенсип жооп күтүп туруп калды. Жолкалар дегенде эле Эркинбек Жанараны эстеген. Ооба, шыйрактары узун, маңдайы жарык, арык чырай, ак жуумалдын сулуусу. Дайыма жайдары, күлүп жүргөн Жанара менен алгач таанышканда эле Эркинбек аны жактырып калган. Бирок анын акчага сатылып жүргөнү азыраак көңүлүнө көлөкө түшүргөнү болбосо, экөөнүн жылдызы төп келип, тил табышкандагы болуп көрбөгөндөй кумарга баткан. Анын ысымын укканда кантип анан көзү жайнабайт. Ушул жерден белгилүү Омар Хаямдын таасын айткан бир куплетырын эстеди. Күнүң тууп, колдон келип турганда, сүй аялды бөлө жанды жыргалга. Күнөө болор акыр бир күн кетер соң, көңүл буруп баш оорутпа башкага деген. Эркинбек ушул саам аял жандуулугу атасы бейшенден огонун билип туруп, кайра аял затына азырылганына өзү дагы жооп таба албай турду. Улам эле ойлогон оюнун учкуну Жанарага барып такалып, убакыттын тез өтүп, аны менен жолукчу кездин тез келишин ичинен миң кайталап тиледи. Көнгөн адат калабы дегендей, адам баласынын эң таалуу жери анын азгырыкка берилген эмеспи? Алсак, кумар оюнуна берилгендер колдоруна канча акча тийсе дароо кумар оюнун ойногонго ашыгат. Ал эми ичкиликке алдыргандар болгон нерсесин сатып ичет. Эркинбекке окшогон аял жандуулардын болгон 90% мээси албетте дене кумарын кандырууга карай багыт аларын окумуштуулар аябак эле изилдеп койгонун ким билбейт. Тойдон орто кызып чыккан Эркинбек кетеринде Мамбетке жолугуп, эртең байланышалы, калган сөздү сол кезде сүйлөшпөсөк, кечки акылдан таңкы акыл жогору эмеспи? Деп кара күчкө каткырып күлгөн болду. Адам баласы тойго кандай абалда келет дагы, кетерде кандай өзгөрүлүп кетет. Буга албетте ичимдиктин күчү себеп. Ооба, кечпешимде жөн эле акылдуу, салабаттуу, өтө маанилүү кишинин кейпин жабынып сом эмес, долларга сатып алган кийимдерин кийип, каада күтүп келген депутаттар менен министрлер ичимдикке карык тоюп алышып, чаан жырап сүйлөп кадырларына доо кетиргендери менен иштери жок, бир четтен тарап кетип жатышты. Дилбар күйөөсү Эркинбек менен алгач чоңдор катышкан тойго келгенде абдан таң калган болчу. Анткени телевизордон таттуу сөздөрдү сүйлөп, элдин камын көргөн кайсы бир министр мас болуп алып, ойго келбеген сөздү айтканда жакасын кармап, ушундай дагы болобу деген ойдо калган. Азыр чоңдордун кимиси кандай адам экенин өзүнүн тараза ташынан эбак эле өткөрүп койгон. Кимдин ким экенин Наполеон мас кылып туруп сынаганынын себеби адам баласынын чыныгы жүзү мас абалында билинет эмеспи? Анын сыңары Дилбар карапайым чөйрөдөн мыкчыгерлердин чөйрөсүнө аралашканы, эмнегедир акырындык менен өзү дагы билинбей бой көтөрүп баратканын али сезелек. Ал эми күйөөсү Эркинбектин жоругуна жана анын болгон кулук мүнөзүнө көнүп деле калган болчу. Эркинбек рульга отурганда артын карап, Дилбар отурдуңбу? Деп сурап алды. Мунун да себеби бар. Анткени бир жолу аз жерден калган. Дилбар машинага олтура электе машинаны айдап кеткенде, Дилбардын бутун машина тебелеп кетип, ооруканага жатып чыккан. Ошол окуядан кийин адатка айланган. Дилбар олтурдуңбу деп сураган. Машина Манас көчөсүнө жеткенде Эркинбектин чөнтөк телефону чырылдап калды. Телефон чалган курман досу болчу. Алло досум, угуп жатам. Эмне түн ортосунда чалдың? Деги тынччылыкпы? Деп кызыгуусу арта сурады эле. Телефондон курман: досум, эртең мага жолук. Шашылыш иш болуп калды. Калган сөздү жолукканда угасың. Бул телефон менен сүйлөшө турган сөз эмес. Кеч чалганымдын себеби башка жумушуңду жештир. Сенин качан болсо колуң бошочу эмес эле. Эгер келбесең, мен анда катуу таарынам. Баса, Дилбарды кош ала кел. Анын дагы билгени оң. Андан жашырсак уят болобуз. Деп телефонду өчүрүп койду. Бул табышмактуу сөздү укканда Эркинбектин кызыгуусу арта: Дилбар, курман досум чалды. Эртең эрте экөөбүздү келип калгыла деп. Анын шашылыш айта турган эмне сөзү бар болду экен? Келбесиңер катуу таарынам деди. Дилбар дагы таң калып: уктум, сенин телефонуңдан. Чын эле эмне анча шашылыш иши чыгып калды экен? Эртең мен Дордой базарына барайын дедим беле. Аны коюп, качан акча бересиң? Кийинки аптада бара турган Кудага гид дагы алыш керек. Кошумча кошпосок болбойт го. Эркинбек кабагы салыңкы: аны эртең баш соо кезде айтчы. Азыр жатып эс албасам, жаным жер тартып турат.
деп тим эле чоң иш бүтүргөн адамдай үнүн чарчаңкы чыгарды. Бирок төшөккө жатканы менен дароо уктап кете койгон жок. Болгон оюнун учкуну эле курман досунун табышмактуу сөзүнө барып да кала берди. Эмне айтат болду экен? Балким атама жолуккан чыгар деп дагы ойлоду. Ойдон күлүк эмне бар? Андайда адам баласынын болгон ою жаман жакка бойт эмеспи? Таңга жуук гана көз илинген Эркинбек абдан жаман түш көрдү. Түшүндө ырайы суук немелер менен алпурушуп, алардан качып кутула албай аябай кыйналып жатып, анан ойгонуп кетти. Көрсө жуурканды чүмкөнүп жатканга аба жетишпей, дем ала албай кыйналганынан тирдеп дагы чыгыптыр. Бир жагынан кечинде ичкири ичкенгеби тамагы катып суусап дагы калыптыр. Эркинбек ойгонгон кезде сааттын жебеси 8:30 көргөзүп турган эле. Бирок жылуу төшөктөн тургусу келбей, дагы бир топко жатты. Ар нерсени ойлоп. Аңгыча эле аялы Дилбар сырттан кирип, "Ой, сага эмне болду, турбайсыңбы? Досуң күтүп калды го. Аны коюп, телефон чалып көрчү, эмне дейт экен?" Бул сунушту туура көргөн Эркинбек телефонун алып курманга чалды. Бирок анын телефону өчүрүлгөн болчу. Эми даана сана баскан Эркинбек төшөктөн туруп, шашлыш кийинди да буйрук бере сүйлөдү. "Дилбар, бол кийин, барбасак болбой калды. Телефону дагы өчүү экен, бир бале болбосо экен. Анын телефону такыр өчү эмес", деп калдастай түштү. Жүрөгү бир нерсени сезгенсип. Аял затынын шалаакылыгы эң алгач анын согончогунан билинет. Согончогун чор баскан аялды көргөндө кимдин болбосунун ою бузулуп, көргөн көз ирэнжийт эмеспи? Ошол себептен аял киши эң алгач согончогун чор бастырбаганы оң. Анткени аял кишини көпчүлүк эл согончогунан сынайт. Айжаркын муну деле билбесе керек. Кытайдын сандалын кийип алып чор баскан согончогун эч эребентөрөн албай көргөзүп эле жүрө берет. Айткан менен сөз жебеген неме. Эки жолу кошунасы Гүлжан эже айтканда калп каткырып күлүп кутулган. Бирок анын айткан сөзү эч кандай деле таасир берген жок. Берсе, согончогун таза алып жүрөт эле го. Болбосо элге көргөзбөй кийинмек да. Негизи эле акылы тайкы жана сөз жебеген, саясат сөзү менен айтканда дүжүр, ажаан аялдар үйүнө жана өзүлөрүнүн сырт келбетине карабайт эмеспи? Айжаркындагы баралына келгенде кадимки Акаев менен Бакиевдин талабын талашып, жумуртка чатка конгон аялдардын катарын толуктары анын сырт келбетине айтып турат. Ооба, сүйлөсө оозунан ак көбүк чыкканча сүйлөп, бирөөгө сын такса тилинен чаң чыгат. Бирок өзүнүн колунан эч иш келбейт. Керек болсо көк ийнени көчүгүнөн түртүп, кийим жамагандагы колунан келбегенин ушундан улам билсек болот. Балдарынын шымынын аласын ак чип менен арсак терсек кылып жамап берип койгон эле Айжаркындын чоркок экенинен белги берип турат. Ал эми тамак жасагандагы кыймыл аракети өтө эле одоно. Көпчүлүк учурда нандын бетин күйгүзүп бышырат. Бул эненин тарбиясын албагандын бир белгиси эмей. Болбосо күйөөсү Канатты адам катарына кошуп кетет эле го. Канат орто окуу жайды бүтүргөн, атасы бейшендей болуп жок дегенде чот какканга жарап, бухгалтер болбосо дагы бригадир боло турган бала болчу. Бирок ичкиликтин артынан түшүп, Айжаркындын уу тилине сугарылып, азыр өзүнө өзү ээ боло албай калган. Бейшен үйгө кирип келе жатып эле келиндин чор баскан согончогун көрдү. Анткени Айжаркын оозгу үйдө түшкү чайды ичип, кичүү баласынын сырт кийимин жазданып уктап жаткан болчу. Үстүнө жамынган одеялдан буту сороюп чыгып турган эле. Бейшен аны көргөндө мүйүзүнө сокку жеген букадай кайра артка тартты. Анан эмне кылат? Келинин ойготмок турсун анын көзүнө тике карай албайт. Сыртка чыгып, эшиктин алдындагы тээ илгери өзү жасаган жапыс отургучка көчүк басып отуруп, дагы өткөндү эстеди. Бир жолу аялы Замира экинчи баласын төрөгөндө, жентекчейбиз деп достору менен ошондо баягы Айнагүлгө үйлөнбө деп намысына тийген досу Жапаш Замирага угузбай үнүн акырын чыгарып: "Я, Бейшен, сенин алган аялың жарашпай калды өңдүнөт. Кап, баягыда эле менин тилимди албай Айнагүлгө үйлөнсөң болмок экен. Мен Замиранын чор баскан согончогун көрүп алып ирэнчип калдым. Шалаак аялдардын гана согончогун чор басат. Пакиза аял заты эч качан эркекке жаман сапатын көргөзбөйт. Баятан бери Замиранын кабагы дагы ачылбай койду. Ачыбаган камырдай. Биз эмне анда-санда бир келебиз, күндө келип да жаткан жокпуз го. Керек болсо сени гана сыйлап олтурам. Үйдүн куту, берекеси, тамак аштын сиңиримдүү болушу дагы аял затынын жасаган мамилесинен болот. Кап досум, сен өсчү ал элең. Аял жагынан аксап калыптырсың. Баса Аяш атам Балкыбек дагы астанаңды аттабай калды деп уктум. Ушул чынбы?" деп сураган кезде
сырттан Замиранын дабышы чыгып калып, сөз үзүлүп калган. Ошондо жапаш досу дагы эле бир нерсени билип айтыптыр. Согончогун жууй албаган аялда кайдагы пакизалык сапат болсун. Кайнененин камырынан дегендей, балким келини Айжаркынга аялы Замиранын шалакылыгы жукканбы, аны эми ким билет. Ойго чөмүлүп олтурган Бейшендин небереси Алтынбек менен Акылбек алаксытты. Чоң ата, качан келип калдыңыз деп. Бул эки небересин Бейшен абдан жакшы көрөт. Негизи эле баладан дагы небере ысык көрүнөт эмеспи? Анысы кандай, Бейшенбек канча жолу уулу менен келининен небересин кызганбады. Анткени экөө атам турат деп ойлобой эле баласына жалынган өбүн учурап, ичинен экөөнү ачуусу келген, бала болуп туруп балага жалынышат деп. Бейшен Акылбек менен Алтынбектин бетинен сүйүп, азыр эле келгем. Билесиңби, мен силерге эмне алып келдим? Деп чөнтөгүнө колун салганда, Алтынбектин көздөрү жайнап, атасынын чөнтөгүнө көз агытты. Бала үчүн өзгөчө чоң ата менен чоң энеден белек, же таттуу нерсе алган кандай бакыт. Бейшен Ош базарынан сатып алган кичинекей оюнчок эки машинаны алып чыгып бергенде, экөө болуп көрбөгөндөй сүйүнүп, колуна алганда, жөн эле алтын таап алган сараң байдай бир жерге тура албай ордунан секирип алышты. Билинбегени менен неберенин сүйүнгөнү, күлгөнү чоң ата менен чоң энеге кандай бакыт. Баятан бери тарткан азабы ал 2 саатта жуулуп, Бейшендин жүзүн күлкү чайды. Баам салган кишиге чоң ата үчүн мындан өткөн бакыт барбы? Эки небереси машинага алаксып калганда чөнтөгүнөн шоколад алып чыгып, Алтынбек, Акылбек ме? Эми муну, деди эле, дароо башын өйдө көтөргөн экөөнүн көздөрү жайнай түштү. Ооба, элет жериндеги балдар үчүн шоколад деген түшкө кирбеген нерсе эмеспи? Өзгөчө жубуну жашаган үй бүлөнүн балдары үчүн. Шаардагы балдардын болгон жумушу тамак жемей, ата-энелери балдары тамак жесе сүйүнөт го. Ал эми айыл жеринде балдарга тамакты аз жегиле, нан аз калды деп талап коет эмеспи? Чынында эле жетишип-жетишпей жашаган жердин балдары учуру келгенде тыңчыгып, ата-энелерин сүйүнткөнү көп эле кездешип келет. Бейшен эмнегедир ушулсам, небереси Алтынбектен бир сырды байкай калды. Дароо үмүт оту жанып, ушул балам мени багат деп дагы кооранып алганын өзү дагы сезбей калды. Аңгыча эле үйдөн келини таттуу уйкудан ойгонгонун биригизип, оозун араандай ачып эстеп, "Ата, келип калдыңызбы?" деди ооз учунан. Бейшен көргөн көзүнө ишенген жок. Анткени оозун ачканда келини кадимки кайсы бир депутатты беттен алып урушкан, тартиби жок, ылдыйкы көчөдө жашаган Турсунгүлдүн келбетин көргөндөй болуп, денеси чыйрыгып кетти. Айжаркын берген суроосунун жообун укпай огороддого жатканын көздөй басты. Бейшен эми гана өзү салган үйгө киргенге мүмкүнчүлүк алып, ордунан турду. Эртеси күнү күнгө жума эле, элдер тазаланып жума намазына баруу үчүн мечитти карай бет алганда, Бейшен пенсиясын сурамакка почтаны көздөй баратып, алдынан чыккан ат токур абышканы көрдү. Бул киши сүйлөгөндө жайкалып, көзгө бараандуу болуп көрүнүү үчүн дайыма үнүн көтөрүп сүйлөйт. Бирок калпты кошуп, болжолдоп бир нерсени айтып койгон жайы бар. Көбүнчө эл бул кишинин сөзүн уккандары менен бетин айта алышпайт, калп айтып жатканын. Бирок ат токурдун баркы деле жок, айыл элине. Учурашкан соң ат токур карыя, Бейшен, сен кайдасың? Акыркы кездерде көрүнбөй дагы кеттиң. Үйүңүздө барсам келиниң шарга кетти деди эле. Эмне жумуштап бардың? Деди сөз тыңшап. Бейшен бул кишиге жолугуп калганына өкүндү. Ал Турсун үйүнө барганы да калп. Болбосо келин айтат болчу, сизди издеп келди деп. Бейшен ушул жерден өзүнүн 2 жашылуу ат токурду бир башкача көз караш менен карап, ат токур, деди. Биз эми минтип карлык айылына баш багып, чакырылган жерге барганда төргө олтуруп сый устакан алып, бизден кийинкилерге аксакал болуп сый көрүп жатабыз, туурабы? Деди эле ат токур башын ийкеп, ооба, эми ушул карлыкты Кудай кут кылсын. Анда биздин оозго калп айткан жарашпайт. Эгер сен менин үйүмө издеп барсаң, келиним айтат эле го, сизди издеп келди деп. Экинчи, биз минтип сакалдуу башыбыз менен болжолдоп сөз айтып бирөөлөргө жагынуу эмес. Жаштарга кыргыздын карларын абаттуу карырын билгизгенибиз оң. Үчүнчү, эке койгон сакалды сыйлап, калыс сөздү айтсак жакшы болот эле. Кече жакында жогору жактан бийликтин өкүлдөрү келгенде, сен сөз сүйлөдүң, баары жакшы деп. Анан алар сакалдуу кишинин айткан сөзүнө ишенет да. Мен сенин сүйлөгөн сөзүңдү телевизордон көрүп өкүндүм. Дүжүр чалдар айткан сөздү айтпай,
Ачыгын эле айтсаң, айылга кадырлуу болот элең да. Жаштар иш жок, ичимдик ичип жатышат. Кыргызды минтип олтурса кени бузулат. Жаштарга иш таап берип, келечекти ойлогула деп айтсаң, оозуңа жарашмак. Карашы, көчөдөгү тарпаңдаган кузгундай ар бир күркөнүн алдын бирден алкаш ээлеп олтурат. Азыр экөөбүз пенсия алсак алар биздин карылыгыбызды сыйлап койбой торыйт. Ичкен адамга сын тагып да бекер. Азыр ким ичпейт дагы, ким ичкиликке кыйнабайт. Сөздү учурунда айтпаса атасы өлөт деген кеп бар. Аттың алиги акыл усунган мыкчыгерди учуру келип турганда келиштирип сөз менен жайлаганыңда эмне? Мен шартан көрдүм. Курдашымдын үйүнөн сенин сүйлөгөнүңдү. Ошондо ал курдашым дароо эле айтты. Сени дүжүрчал экен деп. Дагы жакшы. Сени биздин айылдан деп айтпаганым. Аттокур бул айткан сөздү угуп, бейшен, сен ага туура түшүн. Мен үйдө жатсам, айыл өкмөтү атайын үйүнө машинасын жибериптир, алып кел деп. Мен келгенде эле айтты. Азыр жогорку кеңештен депутат келет. Сиз сөзгө бай эмессизби? Балтириңизди чачыратып, жакшы сөзүңүздү айтып сүйлөп коюңуз деп. Мен айыл өкмөттүн сөзүнө кирип туура эмес сүйлөгөнүмдү сенер эмес. Керек болсо өз канымдан жаралган балам дагы жактырган жок. Буттан жаңылган турат, тилден жаңылган турбайт деген ушул. Эми мени баары дүжүрчал деп жаман көрүп калды көрүнөт. Кап ошондо темиштин тилин албай эле койгонумда эмне? Бейшен күнөөсүн моюнга алып калган Аттокурду ичинен аяп кетти да, анда сеники деле туура экен. Мен айыл өкмөтү суранганын билген жокмун да, кап. Ушул адамдар кызык элебиз. Ар нерсенин чын бышыгын билбей эле артынан келиштирип, жаман сөз айтып алганыбыз бар. Өткөндө баягы менин курдашым Жапашты билесиң да. Ал үйүнө кулду куруп келген кудаларын кабыл албай коюптур деген сөз тарабайбы? Аны мен такыр башкача угуп алып, тең тушту кылып абдан сөктүм. Ал менин сөккөн сөзүмдү аягына чейин угуп болуп, акмак, сен кандай ушакка жакын немесиң? Өзүң деле байкап баамдабайсыңбы? Менин турмушка чыга турган кызым жок болсо, анан мен аларды кантип кабыл алат элем? Капаш деген сөздү алар Жапаш деп угуп алышып, адашып менин үйүмө келип кайра кетти. Ушул окуя айылга сендей бир сөздү эки кылып айткан ушакчылардын айынан туура эмес тарап, куда кууган Жапаш аталып калдым деп айтканда гана мен эсиме келип, Жапашка жыгылып алдына түштүм. Мына ачуу сөздүн күчүн кара. Азыр керек болсо аялдардан эркектер ушакка катуу берилип баратат. Аттокур кабагын түйүп, ооба, сен айткандай азыр оозунан чыккан сөз бурмаланып калган. Бул адамдардын бөксөсүнө тартып майдаланып бараткан эмеспи? Баса, мен сенин өз оозуңдан угайын дедим эле. Айткандай сенин уулуңбу? Алиги Эркинбек деген депутат. Азыр айылда ушак жүрүп, көпчүлүк ал баланы сенин балаң деп айткандарын өткөндө Сапаралынын ашында кулагым чалды эле. Менин баамымда сенден жакшы уултур өлүшү керек болчу. Сен баскан изиңден жаңылып катынды туура эмес жерден тандап алып калганың болду го дейм. Бул сөздү укканда бир конокто абышкалар этке киргенде жашы 90го барып калган чырмаш карыянын айткан сөзүн кулагы чалган. Бейшен учурунда абдан көтөрүлдү эле, андан өзүн тарткан бала төрөлүшү керек болчу. Алган аялы Замира тилин агытып касиетин кетирип салдыбы деп калдым деп айтканын азыр аны өзүнүн сөзү кылып айтып жаткандагысы. Бейшен кабагын түйүп, ал бала меники эмес. Аны оозуна алды келбеген дагы бир адам айтты да. Болбосо ушул жашка чейин ал бала мени издеп келет эле да. Же мен аны издеп барат белем, ким билет. Ушак сөз учкан куштай, жакшы сөз ташбакадай жетет деген сөз бар эмеспи? Азыр ушак укмайын адамдар жашай албай калышканбы деп дагы ойлоп калдым. Сөз ушуну менен жарытылуу деле уланган жок. Бейшен үйүнө карай келе жатып, Эркинбек менин уулум экенин кимиси териштирип жиберди болду экен деп ойлоп койду да, үйүнө барганга буту тартпай, Жапаш доосунун үйүн көздөй жөнөдү. Курман адатта өзүнө жаккан адамдардан колун үзбөйт. Бир жолу тайкесинин баласы аял алып, Ачуу Басарга барган. Ачуу Басарга баруу чоң түйшүктү талап кылат эмеспи? Тайкесинин баласы толгондон эч ким менен тил табыша албаган, өзүнүн оюн бербеген чыр депутаттын кызын алып, сөздү жакшы билет, андан дагы жогору жактын адамдар менен аралашып жүрөт деп Курмандын оюна койбой тайкеси эриштип алган. Кудага келсе баягы депутат чакчырылып, келген кудаларды кабыл албай, сыртка тургузуп коюп, милиция чакырам деп жатканда, оңдой берди болуп анын атасы келип калды. Ак Волга менен. Алгач тайкеси алдынан чыгып учурашкан соң, куда кулдугубуз бар, небереңиз анарды келин кылып алып алдыңыздарга келдик, деди эле болоң карыя. Кулдугуңар Кудайга, киргиле үйгө.
дегенде уулу: «Ата, бул эмне кылганыңыз? Азыр милиция келип териштирет», деди эле болонун кабагын түйүп: «Эмнени териштирет? Кыз өзү сүйлөшүп барыптырбы?» Баса, кызыбыз кат жазып берди беле», дегенде Султан: «Ооба, катты тиги Куда тытып салды. Биз ак ниет менен Куда бололу деп жакшы тилек тилеп келдик эле. Милициялашпай эле койсок жакшы болот эле», дегенде болгон карыя уулуна карап: «Эй акмак, бул эмне кылганың? Кызыңдын баркын кетирип, андан дагы өзүңдүн кадырыңа доо кетиргениң ушул да. Бойго жеткен кыз ошентип теңин таап кетет. Аны үйүңө кармап алып эмне кыласың? Билесиңби сен аялды алып качып келгениңди? Ачуу басарга барганыбызда кудалар бизди эмне кылды эле? Сен го ала качып келгенсиң. Булардын баласы сүйлөшүп алган турбайбы? Ага эмне чыр салып, милициялашкан жатасың? Деги сенин акылың барбы? Эртең элдин бетин кантип карайбыз? Азыр былжырабай туруп, келген кудаларды жакшылап тосуп жакшыбызат. Куданын биринчи келгени эсте калат. Чыр салып кызыңдын келечегине балта чаап жатпайсыңбы? Муну кара, мени күтүп үйгө киргизбей жатат го десе». Ошондо Курман болон карыяны абдан жактырып калган. Андан дагы үйгө киргенде тасмал үстүндө улуу сөздөн кеп кылып, Куда оолунун жол жобосун жакшылап түшүндүрүп берип, Куданын жаманы суу кечирет деп айтылат. Эки куда жакшы болот, эгер кыз жакшы болсо. Анткени кыздын жакшы чыкканы эненин баркын көтөрөт. Эки жаштын жакшы жашап кеткени кудалардын олжосу. Анда эки куда өмүрлөрү өткөнчө сый бойдон калат. Султан куда: «Биз эми сындашкан эмес, сырдашкан куда бойдон калалы. Уулум шаарда өсүп калганга салтты жакшы билбей, анын азыраак кетирген кемчилигин эсиңерден чыгарып, сырдашкан куда болуп катышып жүрөлү» деп акыл кеңешин айткан. Уулу кетирген катасын кеч билди. Кубалап барып алып келебиз дегендер кайра келген кызы: «Мен сүйлөшүп келгем, ачкан эшигим, аттаган босогом, барган кишилерди жакшылап тосуп алгыла» деп айттырып жибергенин укканда эле башы шылкыйып, жер караган бойдон үн каткан жок. Андан дагы келген кудалар калыңды ойдогудан ашык алып келгени Болгунбекти дагы уялткан. Эмнеге милицияга кабар берди, аны өзү дагы билбейт. Эртеси Курман атайын барып, болон карыя менен өзүнчө жолугуп, кулактын кычуусу кангандай таамай айтылган сөздөрдү угуп келген болчу. Ошондон бери болон карыя менен жакшы мамиледе болуп, кечинде Эркинбектен кеткенден кийин атайын убактысын бөлүп бул кишиге келген. Акыл кеңеш угуу үчүн. Болон карыя болгон окуяны угуп болуп: «Кеңеш айылында бир киши бар, Кутман деген. Болсо ошол киши болуп калышы мүмкүн. Анткени ал кишинин өз оозунан уктум эле. Мени эми балам кабыл алат болду экен, энесинин ичинде кетип, аны менен ушуга чейин кабарлаша албадым. Ал азыр чоң кызматта иштейт деп уктум. Ага барганга менин аталык ниетим чаппай турат» деп айтканын. «Балким ал киши сенин досуңдун атасы болуп калып жүрбөсүн. Андан дагы абдан жакшы иш кылып атасыңар. Адам баласы бул дүйнө менен кош айтышканда жаназада өзүнүн атасынын аты аталып окулганы жакшы. Болбосо окулган жаназанын соогу тийбей калышы мүмкүн. Экинчиден, атада эмне күнөө? Биз эркектер дайыма эркектердин кетирген күнөөсүнө кечиримдүүлүк менен мамиле жасаганыбыз оң. Анткени жаш кезде кимдер гана күнөө кетирбейт. Аял затынын азгырыгына мен кыйын деген гана киши туруштук бербесе, ким туруштук бере алат? Бул жалган дүйнөнүн бир керемети аял менен эркектин ортосундагы мамиле экенине турмуш өзү күбө. Анан андай азгырыкка туруштук бере албаган аялдын азгырыгына барып алышып, бала ичте калып кеткен окуялар көп эле кездешет. Менин баамымда сенин досуңдун акылы бар экен. Анткени атасын издеген чыныгы гана уулдун колунан келет. Сайпана эркектер аял ушакты жогору коюп, атаны издемек турсун, издеп келген атаны кабыл албай койгондордун адамдык сапаты тайыз. Бул айтылган сөз менен Курман Эркинбектин ким экенин билди. Эгер өзү катуу айтып сөзгө келтирбеген болсо, анда атасын издемек турсун, аны өмүр өткөнчө күнөөлөп жүрө бермек. Болон карыянын үйүнөн кеч чыккан Курман Эркинбек досуна чалган. Эртең менен кеңеш айылына барып келели деген ойдо. Ал эми телефонунун заряды түгөнүп калгандыктан телефон өчүп калган болчу. Эркинбектер келген кезде жаңы гана төшөктөн турган. Досу учурашпай туруп эле: «Ой, деги жайчылыкпы? Телефон чалсам өчүк. Кечинде эрте кел дегениңден бир нерсе болдубу деп санаам алда кайда кетпедиби? Андан дагы телефонуң эмнеге өчүк?» Курман башын мыкчап: «Айга, унутуп калган турбаймынбы? Заряды түгөнүп калбады беле? Мени канча киши чалып издеди болду экен» деп капа болгон болду да: «Баскыла, үйгө кирели. Баса мен жакшы кабар айтайын дегем. Аны Дилбар дагы укканы оң.
Бүгін эми Асылкүл жакшылап тамак жасасын. Жарым күндүк убактыңарды бөлгүлө. Тиги сенин жогорку кеңешиң сенсиз эле иштей берет. Алар чыгарган мыйзам азыр анча деле роль ойнобой калбадыбы. Байгы эле токол катын алдынын жол жобосун талашып бүтө албай жатасыңар. Андан башка деги кандай талашыңар бар? Кээде жогорку кеңештин отурумун теледен карасам, дайым эле кворум жетпей калып, залыңар бош. Айтылган сөздү Эркинбек анча жактыра бербей, досум алгып ал, эми айтчы, ичим бушуп баратат. Эмнени айтуу үчүн чакырдың эле? Дилбардагы дордой корам деп камынып жатты эле. Биз түшкө чейин олтура албайбыз. Айтчу сөзүңдү айт. Асылкүл тамак жасап убары болбой эле койсун, деди күч менен. Үйгө кирип тасмал четинен ордун алып отурганда Курман эбин келтирип, Эркинбек, мен сенин атаңды таптым. Балким ал башка кишиби, бирок так аныгын билбейм. Кеңеш айылында Кутман деген адам баласынын алдына бара албай жүрүптүр. Баласынын чоң жерде иштегенин билет экен. Макул көрсөң бүгүн ал кишиге барып билбейлиби? Дилбар, сен тура түшүн. Биз Эркинбектин атасын табалы дедик эле. Дегенде Дилбар, анын бизге эмне кереги бар? Аялды алдап боозутуп койгондон өткөн оңой эч нерсе жок. Ушул кезге чейин издебеген баласын эми колунан келип калганда керек болуп калыптырбы? Курман, ооз менен айтып койгон оңой. Бирок аял затынын укугу менен дагы эсептешип коюш керек. Байкуш кайненем Эркинбекти эр жок төрөгөндөгү абалын элестетип көрчү. Элиге батпай өз жеринен алыс барып, баланы жарык дүйнөгө алып келсе, анан ал бала азап менен чоңоюп, кыйналып, поездден жүк түшүрүп жүрүп, окууну бүтүрүп, кудага бара турган атасы жок үйлөнүп, эптеп үй куруп, азап менен ушул даражага жеткенде, күлөкөдөн чыга алган күндүн нурундай, мен сенин атаңмын деп колунан эч нерсе келбей калганда, үйгө келгенин кимге кереги бар? Мен эркинге турмушка чыкканда эмне деген сөз уктум? Бала атасы жок туулуптур деген эле сөздү угуу кимге жакшы экен? Мен атамдын жалгыз кызымын. Атам дайыма кеп кылчу. Чай ичишкен куда күтсөм деп. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Ушунун баарын ичиме сактап келдим эле, эмне болуп оозумдан чыгып кетти билбей калбадымбы? Эне үйдүн куту болсо, ада үйдүн түркүгү деп айтылган кеп бар. Түркүк боло албаган андай күкү аталар азыр толуп жатат. Белен ашка жана белен үйгө келип жашагысы келген. Аялды ой боюна койбой, мүдөөсүнө жетүү үчүн асылып жатканда ойлонушу керек болчу кийинкисин. Мен уккан бир кишинин колунан келгенде 9 киши келиптир. Мен сенин атаңмын деп издеп. Азыркы заман баягыдай эмес. Сакалдуу киши деп эле сыйлай берген. Азыр керек болсо сакалдуулар сыйдан калган. Эгер сакалдуулар акылга тыйкан болуп, сөздөрү жаштарга өтүмдүү болсо, эл базар менен күн өткөрүп жашап калат беле. Илгери сакалдуу кишилер төрдүн көркү болуп, сөздөрү өтүмдүү болчу. Азыр кыйынчылык келгенде акыл кошо албай четке чыга калган жан бактылар көп. Алар устукан алуу үчүн эле төрдө отургандар болбосо, керек болсо кулакта кала тургандай бата бергенге жарабаган карлар толуп жатат. Өткөндө бир курбу кызымдын айылына конокко барып калсак, чоң дүкөндүн алдында кара кишилер карта ойноп отурушуптур. Карта ойногондорго мейли, алар бизге кадимкидей тийишип, абийирибизди кетирбедиби? Ушул эми карылыктын келгени. Албетте жакшы карыган адамдар бар. Алардын дарегине тийише албайм, бирок аз санда. Азыр жеке мен үй бүлөмдөн башка эч кимди сыйлагым келбейт. Мен макул элем. Мындан бир 15 жыл илгери Эркинбектин атасы издеп келсе, кечирим сурап, анда мен кечирет элем. Байкачы өзүң эле жогорку кеңештин кире беришиндеги сүрөттөрдү. Башка депутаттардын аттары атасынын аты менен жазылып турат. Ал эми Эркинбектин болгону фамилиясы, анан өзүнүн эле ысымы жазылып турат. Эгер ушуга чейин атасы кишидей болуп издеп келип койсо, анда анын аты кошо жазылып, Эркинбектин бөксөсү толуп, атасы бар деп айтылып калат эле го. Курман, сен түшүнчү. Керек болсо Эркинбек эмес, мен басынып кетем. Журналисттер келип, башка депутаттарга Баланчаевич деп кайрылат да, Эркинбекке Баланчаев деп кайрылып жатканын. Бир чети Дилбардагы абдан туура сөз айтты. Курман башын ийке богуп, бул айтылган сөздөрдү дагы жакшы маанайда кабыл алып, сөз кезеги келгенде, Дилбар, сен дагы абдан жакшы эсте кала турган сөздөрдү айттың. Бул жерден сенин айткан сөздөрүңдүн эч калети жок. Бирок сен дагы эркек болуп жаралып калсаң, Эркинбектин атасынын ордунда анда эки жакты тең карайт элең. Азыр резина деген неме чыгып, көптөгөн эркектердин абийири жабылып, бала бойго өтпөй чоң баледен азыркы эркектер оңой кутулуп жатат. Илгери Эркинбек төрөлгөн кезде аялдар сактана алган эмес. Экинчиден, эркектердин бир алсыз жери отурумдук азгырыкка туруштук бере албаганы. Ошол 5 мүнөттүк кумар үчүн азыр канчалаган эркектер эркиндиктин абасын жута албай абакта жатышат. Аялдарды эмне үчүн ит жануу деп коет. Эркектерге караганда аялдар абдан чыдамкай келишет, иттей болуп. Силер аялдарды итке салыштырганды туура түшүнгүлө. Бул сөз иттей болуп кыйынчылыкка чыдай алган бир гана аялдар дегенди түшүндүрөт. Өзүң эле калыс болчу. Азыр аялдын көзүнө чөп салбаган эркек чанда гана кезигет. Ошол себептен депутаттар токол аял алууну мыйзамдаштыра албай кыйналып жатышпайбы?
Мен билгенден азыр депутаттардын 2-3 аялдары бар. Ошол себептен алар мыйзамды кабыл алуунун үстүндө алектенүүдө. Дилбар, мен аял алуу тууралуу айтайын дегенден алысмын. Жөн гана учурунда кандайдыр бир себептер менен баланы бойго бүтүрүп коюп, азыр өздөрүн күнөөлүү сезип жүргөн аталардын акыбалына туура түшүнүп коелу деген эле кеп. Балким алиги киши Эркинбектин атасы болуп калса, Эркинбек атасына жардам бербесе дагы жүзүн көрүп алган эмеспи. Кийин ушул кезди кетирип жиберсе абдан өкүнүп калат. Кап ошондо курмандын тилин алып барып, алиги кишини өз көзү менен көрүп койсом эмне деп. Жакшы уул атанын өзүм болбосо дагы ата деген атын сыйлап издеп барып койсо, чоң милдеттен кутулуп өмүр бою өзүн эркин алып жүрөт. Эмне себептен айтылат бизде ата мекен деп. Анткени атасынын жашап өткөн жери, атасынын мекени, атанын атын сыйлаган үчүн бизде кыргызда ата мекен деп айтылат. Ал эми орустарда мать родная деп айтылат. Биз ошол себептен атанын тек жайын билип, атанын атын сыйлаганыбыз оң. Ата канат. Сен айткандай, бала ата менен эненин тарбиясын алып жетиштүү жашоодо сөзгө сынбай жашаса гана. Бири кем дүйнө деп айтылгандай, Эркинбектин атасы болгондо анда такыр башкача болот эле го. Менин негизги айтайын дегеним Эркинбектен кетпесин, атасынан кетсе дагы. Жакшы адам ар убакта кечиримдүү болот деп дагы айтылган кеп бар эмеспи. Анын сыңары Эркинбек эл тагдырын чечкен жогорку кеңештин депутаты болгон үчүн жогорку деңгээлде ой жүгүртүп, айылдык бир карыяга теңелбей, өзүнүн улуу сапатын көргөзүп койсо, атасынын алдында кадыры жогору болот эле. Деди эле Дилбар анча жактыра бербеген түр көргөзүп, албетте кечиримдүү болуу эр жигитке жарашат. Ушул жашка чыкканы баарын эле кечирип келе жатпайбызбы? Эми кечире элек атасы эле калды. Менин жеке пикиримде атасынын жүзүн көрүп койгонуна каршы эмесмин. Бирок анын жаман сапатын жугузуп алгандан алыс болгон эле туура. Сен айткандай азыркы аталарды алиги немеле абирлерин жаап келе жатат. Мына бетин эле айтайын. Досуңдагы канына тартып, абдан эле аял жандуу. Кээде телефонуна кыздар билдирүү жиберишет. Ал эми кээде эч уялбай эле үйгө чалып, чөнтөк телефонун көтөрүп койсунчу, иш боюнча чалып жаттык эле деп айткандарына ичим бышып кетет. Балким мунун деле жашыруун балдары бардыр, аны ким билет. Эркинбек сөздү бөлүп, болдучу, кайдагы сөздөрдү айтпай. Баягыда эки кызга иш тапшырсам, туура эмес жасап алышып, үйгө телефон чалган экен. Ошондон бери балеге калдым. Эртеси ал эки кызды уруштум, үйгө мындан кийин чалбагыла деп. Чынында эле ошондо Белоруссияга барганы жатканбыз. Узатабыз деп ошол кезде бизди кафеге алып кеткен. Комитеттеги балдар. Мына ишти билгендердин пайдасы. Чынында эле азыркы жаштардын жасаган ишине такыр эле көзүм тойбойт. Ал эки кыз Токон Булбуловдун аралашуусу менен ишке алынган. Эми гана кичине ишке көнүп келе жатышат. Бул актануунун бир жолу экенин курман дароо эле билди. Анткени Эркинбек мактанып бир сапар кеп кылган болчу. 2 жаш кызды кармап алдым, кылыктары укмуш деп. Сөзгө сөз уланып, эртеси алиги абышкага жолугуп келүүнү планга киргизишти да, анан тарап кетишти. Жогорку кеңештин имараты. Эркинбек боюна жарашыктуу кара костюм шымды кийип, жылтыраган туфлиси менен кыпкызыл болгон килемди тебелеп басып, кабинетине келе жатып, алдынан чыккан Сагипа Иманова менен сылык учурашып, жанынан өтүп кетти. Аны менен баягы өзүнүн калпыз жасаган мамилесинен кийин салкын мамиледе болуп калган болчу. Иш бөлмөсүнө келип, ататынча компьютерди жандырды да, анан баягы эле ишинин кирешесине көз жүгүртүмүш болуп, ала келген газетаны карады. Албетте газетага көбүнчө депутаттардын сындалганы жазылат эмеспи. 3-чү барагын ачып караса, өзүнүн сүрөтү жүрөт. Темасы дагы өтө эле одоно экен. Бул жерден кайсы бир журналист өзүнүн бизнесине тийишип, атасы кайдан болду экен деген сөздү кыстарып кетиптир. Бирок абдан сылык сөз менен. Ушул жерден эстеди. Атактуу болуш үчүн ар кандай ушак сөздү уга жана көтөрө билүү керек дегенде. Ооба, чын эле алгач атактуу болуу үчүн ушак сөздөргө терикпегенде үйрөнүү керек. Ушак сөздөгү адамды бар экенин, учуру менен элдин эсине салып турарын сакалдуу депутат айткан. Ал дагы алгач өзү жөнүндө ушак сөз газетага чыкканда чычалап, редакцияга барса, кийинки санында андан ачуу сөз менен чыгарып койгонун айткан. Ал киши ошондон кийин өзү жөнүндө газетага чыккан материалдарга анча деле көңүл бурбай калган болчу. Эркинбек телефон чалып газетанын редактору менен байланышты да, анан ага эскертүү берди. Ишиме кийлигишкиле. Ал эми атамдын кайдан экенине эмне тийишип жатасыңар? Эмне андан башка сөз таба албай калдыңарбы? Экинчи жолу ушундай темада жазсаңар, балекет болсоңор дагы силер менен сүйлөшүү жерден сүйлөшүп коем. Азыр сен менин ордума өзүңдү коюп көрчү. Кандай абалда каларыңды? Ушул ишиңер акыркы жана биринчи жолу болсун деп катуу эскертти да, анан газетанын башка бетин ачса, төрөганы тышкы иштер министрин
укук коргоочуну абдан катуу шыбап жазыптыр. Аны окуганда аз да болсо өзүнө келип, атактуу оолунун дагы жаман жагы ушул экенин билди. Ооба, баягы күндүн эртеси Кеңеш айылына барып, Кутман карыя менен жолугушуп келишкен. Ал киши атасы эмес болуп чыкканы менен андан көп кызыктуу турмуштук баян уккандан кийин чындап атасын издегенге өттү. Кутман карыя өзүн издеп келген эки кишинин берген саламын алик алган соң алгач таанышып алышты. Анан Курман сөздүн ачыгын айтты. Аксакал, сиз бир кезде катачылык кетирип, учурда балаңыз издеп жүрөт деп уктук эле. Ушул чынбы? Дегенде Кутман экөөнү үмүттүү карап, ооба, мен азыр ал күнөөмдү эч кечирбей келем. Көзүмдүн тирүүсүндө баламды таап, аталык милдетимди аткарып, уулумдан кечирим сурап кетсем, тиги дүйнөгө жүрөгүм таза кетет эле. Мен бул жашоодо баарына жетиштим. Учурунда кыз келиндердин дагы жүрөгүн козгоп, алардын таза сезими менен ойноп, сүйдүрүп коюп таштап кеткен учурумда кийин акылым толгону эстеп, такыр туура эмес кылыптырмын деп бармагымды тиштеп өкүнүп калдым. Ошол элгирегине жараган уулумдун апасы алыскы Жумгал районунан болот. Негизи эле Саяк урусунун кыздары абдан сулуу келет эмеспи? Мен Жумгалга ишим аркылуу бир жыл иштегени барганда жактырып калып, ара чолодо элеттик ишенчак кызды алдап кошулуп койгом. Бет ачылып калган соң экөөбүз 3 айдай жакшы эле жүргөнбүз. Анан эле мени иштен кайра Карабалтага шаарына которгондо, тактап айтканда эртең кетем деген күнү ал айтып калды. Кутман, боюмда бар окшойт. Эмнегедир эле кускум келип кусуп жатам деп. Ошол бойдон эртеси эле ага жолугууга убакыт болбой калып, мен кетип калдым. Ал кыз айылда калды. Анда азыркыдай техника менен болгондо барып жолугуп үйлөнүп алат белем. Ал кызды мен канча убакытка чейин унута албай жүрдүм. Биз экөөбүз деле билбептирбиз бойго өтүп калат дегенди. Кийин арадан 2-3 жыл өткөндөн кийин атайын барсам, эркек төрөп жашы улуу адамга тийип кетиптир. Өзүнө жолуга албай арманда калгам. Бирок эркек деген ушундай жан экенбиз. Андан кийин кайра эле жаңыбышып, жетилип келе жаткан кыз менен таанышып, анын дагы балына калып кала жаздап, аз жерден калгам. Кийин ал кыз менен үйлөнгөндөн кийин дагы кат жазып, сүйүүсүн билдирип жүрдү. Менин өкүнгөнүм балама эч жардам бере албаганым жана ата тарбиясы мен эмес, башка киши бергени менин жанымды жаялдырбай келет. Илгертен айтылган кеп бар. Ата аталык милдетин аткарбаса анын эмнеси ата деген. Биздин учурдан никесиз төрөгөн өзгөчө аял заты үчүн өлүмгө тетегиш эле. Мен ошондогу баламдын энесинин тарткан азабын элестетип алып эле жаным кыйнала берет. Эгер мен уулумду таап калсам, болгон ишти түшүндүрүп айтат болчумун. Ошол биздин учурда канчалаган энелер сактанууну билбей, элдин бетин карай албай калды. Бул эми жаш кезде кеткен кемчилик эмеспи? Силерге айтар кеңешим, башыңардан өтсө, баладан баш тартпай, жардамыңарды бергиле. Балага атанын берген тарбиясынан өткөн тарбияны эч ким бере албайт. Андыктан атага жана балага мамиле жасаганды билген абзел. Ооба, мен ошол баламды чоң кызматта иштейт деп угам. Бирок аты жөнүн билбеген соң аны эми кантип табам? Балам мени издеп келмек. Бирок энесинин менде кеги калганда. Ошол себептен ал мени издеп келишине каршы. Эмне, силер ата издеп жүрөсүңөрбү? Деп сөз арасында сурап калды эле Курман. Ооба, бул досум чоң жерде иштейт. Атасынын жок дегенде жүзүн көрсөм болот эле дегеннен сизди билели деп келген болчубуз. Бул айтылган сөздү укканда Кутман карыя, "Ияде, ушундайбы? Сен анда чыныгы атанын уулу турбайсыңбы? Атаң учурунда кыйын адам болсо керек. Болбосо жөн бала атасын издебейт. Мунуң абдан туура. Кана уулум, ысымың ким?" Деди эле Эркинбек өзүнүн дарагине карата айтылган сөзгө ичи жылып, ысымын айтты эле Кутман карыя. Кайран эне, ай, карачы, уулум эркин өссүн деп ырымдап койгон атын. Жүргүлө эми үйгө кирели. Кутту үйдөн куру чыкпай, даамсызып кеткиле. Менин силерге дидарым бурулуп калды. Ата канат. Уул бала деген силердей болсо, ата издеп, тууган тапкан эр жигиттин милдети. Ата канат. Менин уулум силердей болуп мени издеп келип калса гана. Анда жок дегенде кой союп коноктоп, балдар менен катышып жүр деп тааныштырып койбойт белем. Менин коркконум бирин-бири тааныбай, балдарымдын балдары үйлөнүп албаса экен. Мына маселе кайда жатат. Деп айтканда Эркинбектин денеси калтырап кетти. Ушул жашка келгени ушул теманы ойлогон эмес болчу. Чын эле аталаш инилери менен куда болуп калса, анда кандай күн болот? Бул айтылган сөздү айтканда Курман дагы туура айтты, сөздүн төркүнүнө түшүнүңбү деп карап койду. Кутман аксакалдын жашоосу жакшы экенин астананы аттап кирип эле жатып байкашты. Үйдө кемпири ии кийип отурган экен. Ордунан тура калды жарыктык киши. Бул эми илгерки апалардын берген тарбиясынын бир үзүмү эмеспи? Кары адам болсо дагы сырттан кирген, балдарындай болгон эркек кишини көргөндө аял затына таандык именүүдөн жазбай, тура калганына баа берди Эркинбек.
карааныңдан кагылайын, кыргыз элимдин улуу салтай. Бул да болсо салтты улуу туткандык экенин ким таналат? Айым бөбөне турмушка чыккан абышкасын атынан айтпайт, тергейт, балдардын атасы деп. Ушул сөздүн артында эле кандай сый-урмат жатат. Эмне болгон күндө дагы тектүү жердин кызы, жана дээринде бар аял заты гана энелерге таандык салт санааны кармайт эмеспи? Ошол себептен сыйга татып келет. Кутман карыя байбичесинин тергегенин эске алып, ага карата сыйды сактап, катуу айтпай ушул жашка келди. Стол үстү ал 2 саатта каймак майга тамак аштын түрүндө жайнап, айым бөбөне кээ бир үлбүрөгөн келин-кезекке караганда шайдот кыймылдап, чайды алып келип, кам каймак менен чай куйду. Бир караган кишиге сымбаттуу көрүнгөн Кутман карыя сөздүн гүлүн тандап сүйлөп, кулактын кычуусун кандырды. Сөз баккан киши албетте айтылып жаткан сөздүн маанисине көңүл буруп, сөздү бөлбөй угат. Ал эми сөз кадырын билбеген кишиге сөз айтып бекер экенин ким билбейт? Сөз арасында Эркинбектен сурап калды. Уруң ким деп. Эркинбек ушуга чейин ургу жөнүндө кеп козголсо, ит атайы тутулуп, элди бөлбөй сүйлөтүп жактырчу эмес. Бул жолу антип айтылган жок. Бир оз гана: "Аксакал, бул берген сурооңуз кандай? Мен уруумду эмес, атамдын атын билбесем" дегенде Кутман карыя: "Карачы карылыкты. Улум кечирип кой. Мен куруйун. Билип туруп берген суроомду карагыла. Баса биз эмне үчүн эркек бала төрөлгөндө сүйүнөбүз? Анткени тукум улоочу деп турабы? Демек ар бир кыргыз уулу уруусун, жет атасын биле жүргөнү абзел. Эмне үчүн кыздарга жет атаңды бил деп айтылбайт? Анткени кыз бала башка бирөөнүн бүлөсү, башка бирөөнүн тукумун өстүрүү үчүн төрөлөт. Ал эми эркек уул жет атасын билгени, жет ата өтмөйүн балдар бири-бирине үйлөнбөшү керек. Анткени тукум бузулат. Мына биздин ата бабаларыбыздын жет атага жана урууга көңүл бурганын себеби кайда? Муну азыр алыскы Германиянын эли дагы колдонуп калды." Ар кандай сөздөр айтылып, коштошуу учурунда Кутман карыя: "Эркинбек, эгер сен макул көрсөң, атаңды таап, атаңдын батасын алып кал. Атаңдын жасаган жоругу ар бир эркектин башында бар. Аял кишилер катуу кек сактап калган үчүн баланы кысканып, атага жолуктурусу келбейт. Сенин чоң кызматта иштеп калышыңа атаңдын салымы чоң. Атаң дагы бир кезде чоң кызматта иштесе керек. Бала атанын жолун баспай койбойт. Буга мисал катары эле айтайын. Жанагы кыйын техниканы билгендердин аталары учурунда укмуш кадырлуу механизаторлор болгон. Эми тайга тайын тартып чоң кызматка келип калгандар дагы болот. Деги эле айтайын дегеним, атаңдын батасын алып кал. Өмүр өтүп кетелекте" деп кайра-кайра эскертип калган. Эркинбек ишинен түшкө салууга чыкканда үйүнө келип кетти. Коросунда иштеп жаткан курулушчуларга көз салганы. Анткени кем каршы болуп калса алып келип берейин деп. Дарбазадан кирип келе жатып, сварканы кармап жаткан баланын кыймылынан өзүнө окшош чагын даана байкап калды. Бирок ага анча деле көңүл бурган жок. Ишти көзөмөлдөп коюп, чала була шашып чай ичкен болду да, чыгып баратып кандайдыр бир себептер менен алиги баланы дагы карап, ылайыктуу эч сөз айта албай чыгып кетти да, ойлоп койду: "Мага абдан окшош экен" деп. Ишине келсе, жогорку кеңештин алдында Жанара күтүп турган экен. Ооба, бул кыз өзүнөн канча жашка кичүү болсо дагы аны менен курдаш катары эле сүйлөшөт. "Байке, эмне кечигип? Мен сизди аялыңыздан дагы көп күтчү болдум го. Акча бересизби? Баса кечинде сизди күтөм. Дагы алдап кетип калбаңыз" деп эркелеген болду. Жаш кыздын кылыктанганы, анын бир нерсени каалап турганы Эркинбектин оюн бузуп, телефондон эле сураган акчаны алып чыгып берип: "Жанара, сенден сураныч. Мындан кийин ишиме келбечи. Кесиптештер көрсө эмне дейт?" Жанара кылыктанып: "Анан сиздики туурабы? Убада берип коюп эле сөзүңүзгө турбайсыз. Мурда күнү келем деп атып, дагы келген жоксуз. Ушундай бир берилүү менен күттүм эле. Анан качан кризис учурда келип алып кыйнайт экенсиз?" Эркинбек көзү менен билгезди, ымдап кечинде келерин. Бул эми колунда бар аял жандуу эркектин бир гана кызга берген убадасы. Ал эми мындан башкалары канча? Мына өкмөттөн бөлүнгөн акчалар кайда кетип жатат? Бөлүнгөн бензин, телефондун акчасы, деги койчу. Болгон каражаттар ушинтип тетири жолго чачылып жатканда депутаттар кантип коштоп аял албайт? Кээ бири жаш сулууларга короткон акча калдайган калың элдик экенин билип туруп, көз жумду мамиле жасап, ишке кош көңүл мамиле жасаган үчүн алардын баркы эл алдында кетип калды. Эркинбек иштен чыгып эле Жанараны көздөй баратып, ага телефон чалды. "Мен келе жатам, сыртка чыгып тур" деп. Бул атат атасынан огун өзүндөгү терс сапат экенин билет, бирок ушул ататтан кутула албай келет.